келиңиздер. Эми бүгүнкү түз эфирибизде сиздер менен ушу садака берүүнүн пайдасы кандай? Эмне үчүн биз садака беришибиз керек? Эмне үчүн биз садака беришибиз керек? Ага биз мисалы садака бербей койсок эмне болот? А садака берсек эмне болот? Мисалы көпчүлүк биздин көпчүлүк дебейм, бирок бар, кыргыздарда мисалы мейли ал динде болобу, динде болбойбу, бирок мен садака бергенге мен акчам жок деп баягы өздөрүндө колунда жок экенин айтып билдирет да. Бирок садака андай эмес. Садаканы биз эмне себептен беришибиз керек жана кандай сооп ала алабыз, ошол боюнча азыр эфирде айтып өтөм. Бул жерден дагы бир эскертип өтөйүнчү кыздар, азыр группа негизи кечээ күнү жабылды да, Telegram группага жөнөтүү. Анан устазалар айтып атат, личкама ошол тапшырмаларды жөнөтүп атышат кыздар депчи. Ошого сиздерге анда дагы бир 2-3 күндөй убакыт беребиз, дагы калып калган тапшырмаларыңыздар болсо анда жөнөтүңүздөр. Телеграмды дагы анда 2 күнгө ачабыз, пайгамбарыбызга кат жазыптырсыздар, өзүңүздөрдүн тапшырмаларыңыздарды даярдап койгон кыздар бар экен. Анда дагы 2 күнгө ачып турабыз чатты, иншалла. Ал эми кыздар, зикр, салават боюнча уже бүттү жарыш. Зикр, салават боюнча кечээ күнү 10 күн ровно болду да, жыйынтыкталды. Бүгүн ошол кыздар эсептеп, Махбуба устазыңар толугу менен эсептеп чыгат. Анан эртең биринчи орунга ким ээ болду, экинчи орунга, үчүнчү орунга ким ээ болду, ошонун жыйынтыгын чыгарабыз эртең кыздар. Жалпы канча салават айтылды, канча зикр айтылды, баарын эсептеп эртең иншаллах ошону жыйынтыктайбыз. Ал эми андан тышкаркы тапшырмаңарга анда 2 күн доступ беребиз. 2 күндө кетирсеңиздер, тапшырсаңыздар болот. Устаза удалять этпеңиздер, жолдошум алмаштырып коюптур, мен Акматова Тазагүл. Көрдүңөр кыздар, биз улам окуучуларыбыздан билем, бар көп кыздар бар, күйөөсүнүн атынан же балдарынын атынан кирип алган. Ошого эскертүү салып атам кыздар. Улам удалять этип турабыз да. Ошо сөзсүз түрдө өзүңөрдүн атыңарга алмаштырып алыңыздар. Эми садакага кире турган болсок, иншаллах, сиздер эми тетрадь, ручка сөзсүз түрдө алып алыңыздар. Садаканын пайдасын билип, баардыгыбыз ошого амал кыла тургандай бололу. Особенно кыздар, сөзсүз түрдө мына Рамазан айында иншаллах көбүрөөк ушул соопко ээ болгонго жетишип калалы. Сиздерге азыр ушул салаватты именно аят менен, хадис менен кандай далилдер келген, ошону айтып өтөм, Анан сиздер түшүнүп жазып алгандан кийин иншалла буга да амал кылып баштайсыздар. Бул аят, бардык аяттар көп кыздар, садака берүү, зекет берүү боюнча аяттар, хадистер өтө эле көп кыздар. Бирок сиздерге аят, хадистер өтө эле көп. Сиздерге мына 2 аятты даярдап койдум. Ушул аз-аздан, себеби бул тема өтө эле чоң тема да кыздар. Бунун миң деген пайгамбарыбыздын, 100 деген миң деген хадистери бар бул садака, зекет боюнча, жана анын сообу боюнча. Караңыздар, бул азыр аят окуп атам. Ким Аллага жакшы дейт. Ким Аллага жакшы, Алла Таала жолунда мал мүлкүн аябастан, шектенбестен, берешендик менен сарптоо деп атат да, Ким Аллах Таалага жакшы карыз берсе дейт, ошого Аллах Таала көбөйтөт дагы, ага улуу сыйлыкты берет дейт. Караңыздар, бул аят. Ким Аллах Таалага карыз берсе дейт, карыз дегендин максаты бул биз Аллах Таалага карыз бере албайбыз да, карызга бере албайбыз да. Бул жердин мааниси бул Аллах Таала жолуна, Аллахым сенин ыраазылыгың үчүн, сен ыраазы бол деп биз Аллах Таалага садака бере турган болсок, кыздар, Аллах Таала ошол садакабыз себептүү, карагыла, биздин ошол берген нерсебизди дагы көбөйтүп берет экен. Көрдүңүздөрбү? Дагы да ашырып берет экен. Мына Аллах Таалам өзү айтып атат, көбөйтүп берем деп атат. Караңыздарчы. Bunday нематтар bunday немат бир да динде, бир да жерде келген эмес. Караңыздарчы, биздин жаратуучубуз Аллах Таалам өзү айтып атат, эгерде биз садака бере турган болсок, көбөйтүп, ашырып берем деп атат. Анан улуу сыйлыктар берилет деп атат. Көрдүңүздөрбү? Ошол садака берген себептүү Аллах Таалам бизге улуу сыйлыктарды даярдап коет экен. Эң негизгиси кыздар, биз ахиретти да көздөйбүз да, биз бул дүйнөдө да бактылуу болгубуз келет, ахиретте да бактылуу болгубуз келет. Бизге мындайча айтканда, биз бул дүйнөдө 1 сом Алла ыраазычылыгы үчүн деп берген болсок, же болбосо 10 сом Алла ыраазычылыгы үчүн деп берген болсок, ошонун сообун Аллах Таалам бизге бул дүйнөдө да берет экен. Караңыздар, эми канча берет? Ал үчүн канча берет, кыздар? Көптөгөн хадистерде келген, 1ге 10ду берет. Жана 700га чейин ашырат. Жазып алыңыздар, кыздар. Буну сахабалар жатка билишкен. Бул нерсени жатка билишкен. Себеби пайгамбарыбыз айтып отуруп, жүрөгүнө сиңирген. Сахабалардын көздөсү бул ахирет дүйнөсү эле да. Эми аларга эмне келсе, жашоосуна кандай бир кийим келеби, тамак аш келеби, акча келеби, эмне келбесин, алар Аллах жолуна сарпташкан. Себеби алар
билишкен. Эгерде мен азыр бирөөнү берсем, колундагы нерсесин берсе, оноо кайтып келет экен. Оноо кайтып келет. Карасаңыздар, эгерде биз 1 сом берсек, бизге кайта 10 сом болуп кайтып келет. 10 сом берсек, 100 сом болуп кайтып келет. 100 сом берсек, 1000 сом болуп кайтып келет бизге. Көрдүңүздөрбү? Бул четкий формула. Ушундай формула. Негизи ислам дининде көптөгөн техникалар бар экен. Ушул техникаларды эми биз колдонушубуз керек экен. Карасаңар, четкий уже Аллах Таалам бизге айткан, уже пайгамбарыбыздын миңдеген хадистеринде айтылган нерсе. А эмне үчүн биз ушуну колдонбойбуз? Эми карагыла кыздар. Эми карагыла. Ученыйлар, азыркы биздин доорубузга, биздин азыркы убакыттагы ученыйлар изилдеп отуруп, ийгиликтин сыры эмнеде деп изилдешет. Көпчүлүгү, себеби көпчүлүк адамдар бардыгыңыздар эле ийгиликтүү болгуңуздар келет. Бардыгыңыздар, бардыгыбыз эле ийгиликти көздөй, бардыгыбыз эле бактылуу болгубуз келет. Бардыгыбыз эле кандайдыр бир өзүбүздүн сферабызда, мейли ал үй бүлө мамилесинде болобу, мейли ал карьерный ростуңарда болобу, кайсы жагынан болбосун, кандайдыр бир жакшы жетишкендикке жеткиңиздер келет. Туурабы? Же бул жерде мисалы ийгиликти көздөбөгөн, эчтеке кереги жок деген адамдар, кыздар барсыздарбы бул жерде? Жок, андай адам жок. Ар бир адам өзүн да ийгиликтүү болуусун каалайт, өзүн дагы, жакындарын дагы ошол ийгиликке, анан бардыгы эле изилдеп жүрөт да. Кантип мен ийгиликке жетем? Кантип ийгиликке жетсем болот? Ийгиликке жетиш үчүн эмне керек? Эмне кылышым керек, Ошону эми карагыла. Азыркы доордун ученыйлары, доктор, профессор изилдөөлөрдү жүргүзүп, канткенде адам ошол эмнелерди аткарганда, жашоосунда эмнени аткарганда ийгиликке жетет деп изилдешет. Көбүнчө мындай нерселерди, изилдөөлөрдү баягы өнүккөн мамлекеттерде, Америкада көп ушундай изилдөөлөрдү кылышат да кыздар. Анан бир изилдөө койгондон кийин алар 100 жылдап, 50 жылдап ушинтип изилдешет, Канткенде ушу адам эмнени кылганда ийгиликке жетет? Ийгиликтин сыры эмнеде деп, ушул нерсени бардыгы көздөшөт экен. Эми карагыла. Ушул ийгиликтин сырлары бар да, атайын карагыла, ийгиликке жетип аткан ар бир адамды карасаңыздар, бул жөнөн эле туруп ал адам ийгиликке жетип калбайт, кыздар. Ошол ийгиликке жетүүнүн өзүнүн атайын техникалары бар. Кыздар, биринчи моуну кылыш керек, экинчи моуну кылыш керек, моундай техниканы кылыш керек деп. Ошол техниканы кылгандан кийин гана ошол адам ийгиликке жетет. Жана ошол техникалардын бирөөсү, буну ушу исследование кылып, Америкада, анан көпчүлүк жанагы ийгилик китептер дегенде окуп калсаңыздар, кантип ошол бардык 8 сферасынан, адам 8 сферасынан канткенде ийгиликтүү болот дегенде, ошол техниканын ичинде ийгиликтин сыры бул садака берүү деп жазылган. Карасаңыздар, кыздар, благотворительность, адамдарга жардам кылуу, садака берүү. Садакадан максат азыр түшүнөсүздөр. Садаканы кимге беребиз, кандай беребиз, эмне беребиз, анын баарын айтып өтөм. Эми ошол ийгиликтин сырында түшүнгүлө ушуну. Ийгиликтин эң бир чоң сыры, бул еще кичинекей техника эмес, бул чоң техникалардын арасына кошулган. Эми карасаңыздар, ошол ученыйлар ушул нерселерди коюп атканда, алар мисалы Америкада ученыйларды ала турган болсок, алар ислам дининин илими жок да, алар динди деле түшүнбөйт. Мүмкүн алар китептерди, пайгамбарыбыздын хадистерин окуган чыгар, мүмкүн, бирок көбүнүн мына ийгиликтүү адамдардын кимдер азыркы заманыбызда информационный век дейбиз, азыр мисалы заман ушундай өнүгүп атат, аркасынан араң жетишип атабыз, Бууну эптеп бул жагын изучать этип бүтүп, бул жагын бүткүчө уже бул жаңы болуп бул жагы чыгат. Бул жагын үйрөнүп бүткүчө дагы бир жаңы нерсе чыгат. Мындайча айтканда, адамдар даже ошол жаңы нерсе жаңыланып чыккан сайын ошону изучать этип, ошону үйрөнгөнгө жетишпей атабыз. Караңыздарчы, азыркы эле биздин ушул интернет доору, соткалар, компьютерлар, мына дүйнө жүзүндө азыркы мисалы адамдарга пайдасы тийсин деп чыгарып аткан ийгиликтүү адамдар, ошол эле мисалы Тони Роббинс, эгер Дональд Трампты алсак, Джек Маны ала турган болсок, мен биздин казыркы кишилерди дүйнө жүзү боюнча эң именно финансы жагынан ийгиликке жетип аткан адамдарды айтып атам. Жана адамдарга пайдасы, мисалы Илон Маск ракетаны чыгарып, канча деген машиналарды, канча деген, мындайча айтканда, көп эле адамдардын ал нерселерге акылы жете бербейт. Ошол нерселерди мисалы чыгарып атат, а көпчүлүк адамдар ошону изучать этип, ошону үйрөнүп, даже жетишпей атабыз да. Эми суроо бергилечи, алар кантип ошол ийгиликке жетип калган? Кантип ошол ийгиликке жеткен? Ошол адамдардын эле китептерин окусаңыздар, ийгиликтин бир сыры бул садака берүү. Анан садака бергенде алар 100 сомдон, 1000 сомдон, 10 000 сомдон бербейт.
эгерде ошолордун тарыхын окуп турган болсоңуздар кыздар, алар баштап атканда кандай адам эле? Өтө жөнөкөй. Алардын да үйүндө мындан мисалы 50-жылдарда ала турган болсок, ошол жылдарда ала турган болсок, ошол жылдарда мисалы төрөлүп өскөндөр, аларда андай азыркы биздин заманыбызда болуп аткан нерселер, мүмкүнчүлүктөр жок болгон. Даже ачкачылыктан, мисалы Тони Роббинсти мисал кылып бере турган болсом, кыздар, 10 жашында ушундай бир туугандары менен ушундай ачка отурат. Бул мен азыркы замандагы именно финансы жагынан ийгиликке жеткен адамдарды айтып атам. Ошол Тони Роббинс 10 жашында өзүнө максат койгон экен. Эмне себептен? Мындай карагыла кыздар. Ушундай ачка, атасы бар, апасы бар, бир туугандары көп, бирок жейин десе тамак аш жок, курсактары ачка, Анан бирөө ошол эшигинин алдына келип коробка алып келет экен, тамак аш менен коробка алып келет экен. Ошондо атасы намыстанып, эмне биз сурамчы белек, эмнеге алып келдиң деп ушундай урушат экен да. Дегенде балдары ачка да, балдары чуркап барып продуктыларды алгысы келип чуркап барат экен. Ошондо атасын алып, урушуп, албайбыз биз, сурамчы эмеспиз деп ошондой болгондо аялы да айтат экен да, эми балдар ачка, ала берели деп ошентип балдары болбой алышат экен да. Алат экен. Күйөөсү дагы аябай эми ошол эркек дагы намыссыз болот да, эми аябай жаман болот экен да. Бирок ошол кезде Тони Роббинс өзү 10 жашта болот дагы, анан өзүнө максат коет экен. Аябай ошол продуктун алып келип берген кишиге ушунчалык сүйүнөт экен да, ушунчалык ошол тамакты алып келген адамга ушундай сүйүнөт экен да. 10 жашында бала өзүнө максат коет экен. Мен ушу бир аз чоңойгондон кийин жанагындай кара жумушка иштеп, 16-17 жашында ошо бала кара жумушка иштеп өзүнө мындай максат коет экен 10 жашында. Мен да ушу чоңойгондон кийин акча табам дагы, толук ошол тапкан айлыгымдын баарын ошол айылындагы өзүнүн комшу айылдарын дагы айтып атат да. Ошолорго кимдердин муктаждардын списогун алып алып туруп, мен продукту таркатам дейт. Ошол бала 16-17 жашында, ошондо 10-класспы, ошондой кези болуп калат экен. Анан атайын иштеп барып, оор жумушка иштеп, анан айлыкты алып туруп таратчу экен, карагыла кыздар. Айлыкты алып, продукту алып туруп, үймө үй кирип таратчу экен. Азыр дагы ошол нерсесин кылат экен. Карасаңыздар, ошол эле азыркы ийгиликке жетип аткан кишилердин тарыхын окуп көрсөңүздөр, алар кичинекей кезинде өтө кордук менен жашаган, өтө кыйналган. Алардын деле өздөрү айтат, биздин деле мындай укмуш мектепти окуп бүткөн эмеспиз, укмуш университетти окуп бүткөн эмес, даже вообще университетти окуган эмес. Бирок алар мындай гайып нерсе бар, кыздар, карагыла, гайып нерсени тапкан да. Мисалы мындай көпчүлүк адамдар билбейт, бул Аллах Таала берем десечи, бүтүрөм десе, бизге азыр мисалы биз кыйналып, бир айдан бери бүтүрө албай, бир жылдан бери жете албай эле кыйналып атабыз, тытынып атабыз, 13 саат иштеп атабыз, 14 саат иштеп атабыз. Бирок ошол тапканыңдын берекеси жок. Эмне себептен, кыздар? Потому что анын да өзүнүн сыры бар, Себеби биз Аллах Таала бизге могу жерде фарз кылып кеткен, же болбосо бизге ошону кылсаңар өзүңөргө жакшы болот деп мисалы чакырып кеткен аятты окуп атам, Биз садака бере турган болсок, Аллах Таала аны бизге ашырып дагы берет. Ошол садаканы ашырып да берет. Жана 10 эседен баштап, эгер бир нерсени бере турган болсок, 10 эседен баштап 700 эсеге чейин берет деп бизге ушул нерселерди чакырып пайгамбарыбыздын канча деген хадистери бар, Эми караңыздарчы, ал кишилер ошол ийгиликке жетип атат, себеби ушул сырларды тапты. Алар динден кабары жок болсо дагы, билбесе дагы, Аллах Тааланын, пайгамбарыбыздын хадисин аткарып атат. Карасаңыздар, Аллах Тааланын айткан. Алар мисалы азыр айтканда мындай да, кыздар. Мисалы алар канча садака беришет? Суроо, канча садака беришет ал адамдар? Бул любой финансы жагынан китепти алып окуп көрбөгүлө. Алардын садакасы 1 айлык доходдон 10% берүү. Бул стабилдүү ай сайын. Ислам дининде жеңилдетилген, бизде деген пайгамбарыбыз көп хадистер менен кызыктырган, ошол хадистер менен кызыктырган аяттарда келген, анча көп бербесек дагы, бирок карагыла, эсептеп көргүлөчү. Мисалы, сиз ошондо ай сайын 10 000 сом алсаңыз, 10% карагыла кыздар, 10% 1 айлыктын 10% мындай болот. Эгер ай сайын 10 000 сом алсаңыз, 10 000 сомдон 1000 сомун садака кылып бересиз. Ол 10% болот. Эгерде сиз 20 000 сом алсаңыз, 2 000 сом садака бересиз. Эгерде сиз 100 000 сом алсаңыз, 100 000 сомдон 10 000 сомун садакага бересиз. Эгерде ай сайын айлыгыңыз $10,000 болсо, $1000 бересиз. Көрдүңүздөрбү? Эми бул ошол финансы жагынан ийгиликке жетип аткан адамдар бул хадистерди билбейт да, кыздар. Бирок карасаңыздар, хадиске амал кылып атат. Хадиске амал кылган себептүү буларды Аллах Таалам көтөрүп салган. Көрдүңүздөрбү? Ушул сырды тапкан, ийгиликтин бир
эң маанилүү ийгиликке жетүүнүн сыры бул кыздар. Көрдүңүздөрбү? Эмне себептен алар ийгиликке жетип атат? Себеби алар ушундай нерселерди аткарат, ушундай нерсе. Көпчүлүк адамдар ушул нерселерди аткарбайт. 10 миң сом тапса деле, 20 миң сом тапса деле, бул аз. Мен садакага бергөнгө азыр садаканы байлар бериш керек. Садаканы бергенге менин мүмкүнчүлүгүм жок. Шайтан алейхилана коркутат да, садака бербе, садака берсең тамак ашың жок калат, өзүңдө аз, өзүң жашынакай нормальный кийгенге кийимиң жок, балдарың ачка же буга жетишпей атат деп шайтан алейхилана кедейлик менен коркутат экен кыздар. Кедейлик менен бизди коркутат экен шайтан алейхилана. Кедей болуп каласың, жакыр болуп каласың, ачка каласың, жок болуп каласың. Бул 10 сомду 20 сомду бергичи андан көрө аны таксиге корот, андан көрө ага ушул өзүңө керегиңе жарат деп бизди шайтан алейхилана ушинтип турат экен. Нафсыбыз да бергенди каалабайт экен, Хотя кыздар, эгерде биз ошол садаканы бере турган болсок, кыздар, ошол кыямат күнү биз үчүн ошол садака кыздар нур болот экен. Ошол биз берген садака биз үчүн коргоочу, защитник болуп берет экен. Мисалы карагыла, азыр ушул ийгиликтүү адамдарды айтып атам, финансы жагынан, дин жагынан билүүчү адамдар. Алардын көздөсү кандай? Булар бул дүйнөдө ийгиликтүү болгусу келип атат, ошол себептен бул нерсени аткарып атат. Жана Аллах Таала ал ийгиликти бул дүйнөдөн берди, потому что Аллах Тааланын ушул айткан нерсесин кылып атат. Эми садака жария, жабык садака, ачык садака деген бар, Мисалы, алар өздөрү айтат, жабык садаканы канча беришет, анан ачык садаканы канча беришет. Бүт любойунун лекциясын, любойунун китебин окуп көрбөгүлө, ийгиликтин бир сыры бул садака берүү деп айтат. И мындай кыздар, карасаңыздар, мындай дагы бар экен да. Таң калдым да, мүмкүн пайгамбардын хадисин окуп алган окшойт дедим да. Карагыла. Мисалы, пайгамбардын хадисинде мындай бар деп атпаймынбы? Бирди берсең, сахабалар муну жатка билишкен. Бирди берсең, Аллах Таала 10ду берет деп. Ошол эле китептерде бар да, эгерде сен садака кылып берсең дейт бирөөнү, сен сразу финансы жагынанбы, башка жагынан, кайсы жагынан болбу, сразу 10 даражага көтөрүлөсүң дегени бар. Карасаңыздар, ушундай деңгээлде скачок болот да. Мисалы, сен азыр могул уровеньде турсаң, 10-чу уровеньге резко чыгасың дейт. Эми мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликтүү болуш үчүн мурда берип көрбөгөндөй садака бергиле дейт. Карасаңыздар, хотя алар деген пайгамбардын хадисин билбейт да. Аллах Таала бизге канча деген аяттарды түшүргөн, канча деген пайгамбардын ушул хадистери бар. Эмне үчүн мусулмандар ушул техниканы пайгамбарыбыз бизге таштап кеткен ийгиликтин техникасын эмне үчүн биз колдонбойбуз? Эмне үчүн биз колдонбойбуз? Эмне үчүн жахилдер колдонуп ошол нерсени мына ийгиликке жетип атышат? Эмне үчүн биз жок, мен акчам жок, мен бере албайм, мен кыла албайм, мен өзүм азыр аны деген байлар бериш керек, мен кедеймин, мен колуман келбейт, аны кийин берем, анан берем деп эмне үчүн биз антип жүрөбүз? Когда биз эгер Аллах Таалам өзү бизге обещать этип атат, Аллах Таалам бизге бир эле бул дүйнөдөн о нерсеге көтөрбөйт, ахиреттен да. Мисалы, жахилдер, алар баягы жахил ийгиликке жеткен адамдар, алар бул дүйнөдө алар чындыгында скачок болуп, Аллах Таалам өздөрү айтат, мен билбеймин кантип, бирок мына мен бердим эле, бирок көтөрүлүп атам. Мен бердим эле, ушундай техникасы бар да кыздар. Мына эгерде садака берсең, благотворительность кылсаң, сразу 10 эсеге көтөрүлөсүң деген. Көрдүңүздөрбү? Өздөрү билбейт кантип көтөрүлүп аткан. Аллах Таалам бизге ачык айкын айтып койгон да кыздар, ачык айкын уже бул нерсе хадистерде ачык айкын бар. Эмне үчүн биз ушуну колдонбойбуз? Эми эгерде биз мурда ийгиликке жетип көрбөгөндөй ийгиликке жеткибиз келсе, албетте ар бирөөңүздөр ошол өзүңүздөрдүн жеткиңер келип аткан бир көздөп аткан максатыңар бар, бактылуу болгуңуздар келет. Эми бул боюнча биздин өтө пайгамбарыбыздын, карагылачы, пайгамбарыбыз бүт чоң нерседен баштап мелочка чейин айтып өткөн да кыздар. Эгерде биз карагыла, мисалы, ошол эле Тони Роббинс айтып атат, жардыларга ай сайын айылма айыл берем деп атат. То есть атайын айылдар бар экен, карагыла, бир айылга барып алып туруп, анан ошол продуктуну, тамак ашты таркатат экен. Пайгамбарыбыз бизге хадисте эмне деп айтып кеткен? Эгерде биз адамдарга ошондой муктаж болуп аткан, ушундай тамакка муктаж болуп аткан, ушундай акчасы аз болуп аткан, кыйналып аткан адамдардын тойгуза болбосо дагы тамак бере турган болсок, хадисте келип атат, бул тамак бере турган болсок, Аллах Таала биз үчүн бейиште ушундай дворец курат экен. Ал дворецтин тышынан ичи көрүнөт, ичинен тышы көрүнөт деп атат. Карасаңыздар, бул сахих хадисте келген, кыздар. Караңыздарчы кыздар, ушул нерсени биз, бул хадис бар, биз бул нерсени пайгамбардын хадистерин окуп эле, ушундай нерсе алса болот турбайбы? Ушундай кылып аткара турган болсок, эгерде биз жардыларга барып атайын колдубуз менен тамак берип келе турган болсок, ошон үчүн мега айтып атам, кыздар, эгерде акчаңар жок болсо, жок дегенде үйдөн бир аз тамак жасап алып туруп, муктаждарга тамак берип келе турган болсок, мына ушул хадиске амал кылган болосуздар. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таалам жана пайгамбарыбыздын хадистеринде биз мусулман бул дүйнөдөн эле көздөбөйбүз да, бизге ахиретти дагы обещать этет.
ахиреттен да ушундай нерсени аласыңар деп хадисте айтылып атат. Ахиретте да бизге ошол берген садакабыз нур болуп берет деп атат. Караңыздарчы кыздар, кандай биздин керемет динибиз бар. Ушундай керемет нерселер башка жерде айтылганбы? Башка динде айтылганбы? Же башка бир ийгилик китептерде жазылганбы? Жок, жазылган эмес да, айтылган эмес да, эч ким айтып да көргөн эмес. Караңыздар, ушул билбеген адамдар, ушунча жылдап исламды түшүнбөгөн адамдар, ушунча жылдап изилдөөлөрдү кылып туруп, ийгиликтин техникасынын бирөөсү бул садака берүү деп ошол ийгилик техникасына коюлган. Ошол себептен алар өздөрү да билбейт байлыгы кантип байып атат. Хотя алар түшүнүп атат, ошол канчалык благотворительность кылып, канча садака берген сайын ошончо берип аткан. Бул боюнча мындай сахаба мындай деп айткан экен да, карасаңыздар, мен Аллах Таалага карыз берем деген экен. Башка сахабалар чочуп кетет экен да. Сен кандай Аллах Таалага карыз бересиң? Кандай сен Аллах Таалага карыз бересиң депчи. Ошондой да болот бекен деп чочуп кетет экен да. Десе, анан сахаба түшүндүрүп берет экен. Мен Аллах Таалага карыз берем дегени, бул Аллах Таала мага берип аткан байлыкты, бул жерде жана аятта окуп өтпөдүмбү? Ким карыз берсе деп атат, могу жерде мына карагыла. Мынакей аятта келип атат. Ким Аллага жакшы карыз берсе деп атат, жакшы карыз берсе, Аллах Таала аны эмне кылат экен? Аллах Таала анын улуу сыйлыктарды тапшырып берет экен ал адамгачы. Жана ошол берип аткан нерсесин дагы да ашырып көбөйтүп берет экен кыздар. Көрдүңүздөрбү? Карызды ушинтип айтып атат. Бул карыздан максат Аллах Таалага биз карыз бере албайбыз да, карызга эчтекен бере албайбыз да. Будан маани сахабадан айтып аткан. Бул мен садака берем дейт экен. Карасаңыздар, Аллах Таала мага садака, Аллах Таала мага байлык берип атат. Байлык болбосо деле Аллах Таала мага эмне бүт берип атат. Мен ошо Аллах Таала мага берген нематтарды мен дагы сразу садака кылып берип атам. Бул сахаба айтып атат. Мен сразу ошону садака кылып берип атам. Мен садака кылып берсем, Аллах Таала мага кайра дагы андан да көбөйтүп берип атат. Аллах Таала мага дагы берип атат, мен дагы берип атам. Ошентип мен жарышып атам дейт. То есть Аллах Таала менен мен жарышып атам. Бул жакшы мааниде келген, жарышып атам деген. Аллах Таала мага мен берген сайын Аллах Таала мага ашырып берип атат. Мен дагы берип атам, Аллах Таала мага дагы көбөйтүп берип атат. Мен дагы берип атам, мен дагы көбөйтүп берип атам деп жанындагы сахабаларга ушул сахаба түшүндүрүп берген экен. Көрдүңүздөрбү? Биз садака бериш менен пайгамбардын көп хадистеринде келген, шайтан коркутат экен, кедей болуп каласыңчы. Бирок садака бергенден кедей болбойт экен. Садака бергенден сиздер наоборот көтөрүлөсүздөр кыздар. Өйдө чыгасыздар. Бул жагын түшүндүңүздөр, иншаллах. Көпчүлүк даже азыркы жашоодогу сиздер ойлоп атасыздарбы, жана ийгиликке жетип аткан адамдар, алар башынан эле окууларда окуган, укмуш вуздарды бүтүргөн, укмуш жерде жок, андай эмес. Алар ушундай жөнөкөй техникаларды билишет, ушуларды кылгандыктан Аллах Таала алардын жашоосуна береке киргизип койгон. Аллах Таала ошон үчүн берип атат, себеби бул аятта келген. Ал эми бизге биз караңыздар, ушундай сонун диндебиз, пайгамбарыбыз бизге ар бир нерсени по полочкам түшүндүрүп көрсөтүп берген, ар бир нерсенин өзүнүн техникасын көрсөтүп берген. Ислам дининде бүт техника бар кыздар. Сиздер аз бардыңыздар, мисалы ийгиликке кантип жетем, кантип акча табам, кантип ага жетем, буга жетем деп бардыңыздар изденип жүрөсүздөр. А ислам дининде бул техниканын баарын уже пайгамбарыбыз бизге көрсөтүп өткөн. Биз жөн гана ошолорду мындай жүрөгүбүз менен, мээбиз менен, жүрөгүбүз менен мындай чын жүрөк менен түшүнүп кабыл алып, ошону аткара турган болсок, иншаллах, ушул соопторго ээ болот экенбиз. Караңыздарчы, ушул жерден эмени айтып өтөйүнчү. Бирди берсеңиздер, Аллах Таала 10ду берет дедим. Бул хадисте келген. Жана 10дон 700 эсеге чейин берет дейт. 700 эсе дегенден бул биздин ыхласыбызга жараша. Мисалы биз берип атканда кандай ыхлас менен өттүм, Аллахым сен разычылоо үчүн берип атам, Аллахым сен разы бол деп бере турган болсок, ошол 10 эсе менен эле токтоп калбайт экен, 10 эседен 700гө чейин көбөйөт экен. Анан үлүшү кыздар бул дүйнөдө эле берилбейт экен, ахиретте андан да көбөйүп берилет экен, бейиште берилет экен. Кыямат күнү биз үчүн нур, көлөкө, защитник болуп келет экен биздин садакабыз. Караңыздарчы, биз мындайча айтканда, биз өзүбүздүн бул дүйнөбүздү да түздөйт экенбиз, ахиретибизди да ушул садака аркылуу түздөйт экенбиз. Бир хикаяны айтып берейин. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы Али радиаллаху анху, Фатима энебиз, пайгамбарыбыздын кызы Фатима эне ушундай анар жегиси келет экен да. Анан Али радиаллаху анху көчөгө барып, анар алып келейин деп, ошол көчөгө барып, бир эле ошол анарга жеткен эле акчасы бар экен да. Анан ошону таап, атайын ушу Фатима энебизге алып келип берейин деп, бир анарды сатып алып, жолдо кетип баратса,
аны көрүп алып ушундай кайырчы берчи курсагым ачка бер деп суранганынан макул деп алла ыраазычылык үчүн деп ошол сүйүктүү аялына алып келатат да ошону караңыздарчы, аялына алып келатып, бирок ошол алар билишкен да пайгамбарыбыздын хадисин, эгер Алла жолуна бирди берсең Аллах онду берет дегендичи. Анан алла ыраазычылык үчүн ошол анарды берген кыздар. Анан Фатима энебиздин жанына келип ушундай деп айтып берет, ушундай кайырчыга берип койдум деп. Анан эле бир аз убакыт өткөндөн кийин эле үйүнө тыкылдатып эле бирөө келет. Ящик корзинанын ичинде анар менен келет, 9 анар менен келет кыздар. Ошону Али радиаллаху анху сүйүнүп көрүп алып санап кеткен да, дароо ошол жерден санайт экен. Санаса эле 9 анар болуп калат экен. 9 анар болот экен да. Анан ошол жерден чочуп кетип тиги кишини карап айтат экен да, эмнеге 9 анар дейт экен да, 10 анар болуш керек да дейт экен. Карасаңыздар, эмнеге 9 анар, 10 анар болуш керек да деп айтат экен. Ошондо тиги киши, анарды алып келген киши, ал жөн эле доставщик экен да, жөн эле мындай алып келген киши. Ал анарды башка бирөө, ошол кербен менен өтүп аткандардан бирөө ошол Али радиаллаху анхуга үй бүлөсүнө берип жиберет экен, жеткирип бер деп. Анан доставщик алып келатып бир анарды жеп коет экен жолдон. Анан чочуп кетип эле айтат экен да, сиз кайдан билип алдыңыз ал жерде 10 анар экен, кайдан билип алдыңыз, кечирип коюңуз деп кечирим сурап, мен чыдабай кетип жолдон келатып бир анарды жебейдим дейт экен. Ошондо Али радиаллаху анху айтат, мен билгенимдин себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде Алла жолуна бирди берсең Аллах таала 10ду берет деп айткан. Ошол хадистен эмне дейт, анан ошол жерде 10 анар болуш керек дейт. Көрдүңүздөрбү? Демек, биз эгер Аллах жолуна канчалык биз берсек, Аллах таала ошончолук бизге көбөйтүп, ашырып берет экен. Ушул окуядан өзүңүздөргө үлгү алыңыздар, Азыр эле айтып өттүм кыздар, мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликтүү болгуңар келсе, кайсы сфера болбосун, 8 сфераңардын кайсы сферасында ийгиликтүү болгуңар келсе, мурда берип көрбөгөндөй садака бергиле. Кыздар, мурда берип көрбөгөндөй садака бергиле. Өзүңөргө жазып алгыла, ушул техниканы, ушул нерсени жазып алгылачы. Өзүңөр таң каласыңар. Эмне үчүн сиздерге мына Рамазан айында бир күн калбай садака бергиле деп атабыз. Албетте өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөргө карагыла. Мисалы, садаканы берип атканда бир жумада жума күндү тандап алып, атайын бир күндү, белгилүү күндү тандап алып, жума күнү бергиле. Же болбосо зарплата алгандан бир айда бир бергиле. Бирок күндө берсеңер, бул да пайгамбарыбыздын хадиси бар да, күндө бергенде кандай сооп алабыз. Аны издеп таппай койдум. Иншалла кийин мүмкүн ошол хадисти тапсам сиздерге окуп айтып берем, ошонун сообун, күндө бергендин сообун иншалла. Сиздерге бул тапшырма катары руханий азыкта берилген го. Ошол себептен мына Рамазан айы буйруса 13 апрелде кирет, 12 апрелде сиздер таравих окуйсуздар. Ошол 12-ден баштап бир күн калбай бергенге аракет кылгыла. Жана садака кутучасын эмнеге жазаттырдык? Мына ушул нерсени кылгыла. Ийгиликтүү болуңар келеби? Эки дүйнө ийгиликтүү болуңар келеби? Сиздерге азыр карагыла. Эгерде ошол жана ийгиликтүү адамдар келип, ийгиликтин сырын айтып бергенде канча миң долларга сатып алып, ошонун сабактарын окуп, ошону аткарышат адамдар. Эмне үчүн бул жерде азыр биздин пайгамбарыбыздын хадистери, аяттар бекер турат? Эмне үчүн амал кылбайсыңар? Эмне үчүн амал кылбайсыңар? Мына амал кылгыла, пайгамбарыбыздын хадисине амал кылгыла. Ийгиликтүү болуңар келеби? Бүгүнтөдөн баштап мына бир күн калбастан сөзсүз түрдө садака бергенден кийин дуа кылыңыздар. Сөзсүз түрдө кандай кажетиңер болсо садака бергенден кийин дуа кылыңыздар. Жазып алдык, мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликтүү болгуңар келсе, мурда берип көрбөгөндөй бергиле. Мындай деп атат. О Аллахтын элчиси деп адам сурап атат. О Аллахтын элчиси, кайсы садаканын сообу эң көп деп атат. Пайгамбарыбыздан сурап атат. Кайсы садаканын сообу эң көп деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, эң жакшы садака ден соолугуң жакшы болуп, жүрөгүңдө байлыкка кызыгуу болуп, жана бай болууңду эңсеген абалыңда садака берүү. Жан алкымга келгенге чейин садака берүүнү кечиктирбе. Башкача айтканда, өлүм жакындаганда мынча баланча мечитке, мынча мал баланча медресеге садака деп айтсаң, бул учурда ал байлык баланчаныкы, мураскордуку болуп калат деп хадисте келип атат. Караңыздарчы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадиси менен бизди кандай кызыктырып атат? Көпчүлүк адамдар кандай кылат? Көпчүлүк адамдар мына уже картайып, мына уже болду, уже жашоом бүтүп атат, мына уже өлөм, мына уже эми деп атканда садака беришет да көбүчө, потому что все равно өлөм да мунун баары калып кетет. Көбүнчөсү ошо картайганына кийинкиге калтыра беришет. Кийин берем, азыр эмес депчи. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди үгүттөп атат. Ден соолугуңар чын болгон кезде деп атат. Эми бул жерден максат кайсы? Биздин ден соолугубуз чын. Качан биз жаш болуп жүргөн кезибизде биздин ден соолугубуз чын да, туурабы кыздар? Биз жаш болуп турган учурда, ден соолугубуз чын болуп турган учурда, жүрөгүбүздө байлыкка кызыгуу болуп турган учурда дейт. Кайсы учурда байлыкка негизи эле байлыктан максат эми
качан биздин жүрөгүбүздө мындай жашоого болгон стремление кайсы учурда пик, кайсы учурда болот? Именно ушул 20, 30, 40 жашта чындап эле бир ийгиликке жеткиси келип, чындап эле бир аракет себеби ошол учурда адамда күч толуп турган болот. Анын акылы дагы, күчү да, ден соолугу да болуп турат да ошол кезде. Ошол кезде биз садака беришибиз керек экен, Көрдүңүздөрбү? Бай болууңду эңсеген абалыңда садака берүүң дейт, Ошол кезде эң садаканын сооптуусу ушул кезде экен, кыздар. Мындайча айтканда, азыр силерде стремление бар, Кайсы учурда стремление кетет? Уже картайгандан кийин болду, уже карыган апа-аталарды карап көрөлүчү. Алар уже акча табышым керек, бизнес кылышым керек, мону бүтүрүшүм керек, буга жетишим керек дебейт алар. Алар уже үйдө жайбаракат отуруп калышат. Туурабы, кыздар? Эми ошол жайбаракат отуруп калышат. Эми бул жерде хадисте бизге кызыктырып атат, качан ошол акыркы маалына чейин, ушундай күчүңөр кетип калганга чейин, ошол именно стремление, ошол бир ийгиликке жетүү, ар бирөөңүздөрдүн көздөөгүңүздөр бар, максаттуу, ар бир адам эле максаты менен жүрөт да, туурабы? Же мага барыбир, мага жашоо барыбир, мен жата берем деген адам жок, Качан ал нерсе келет? Качан уже ооруп, картайгандан кийин адам уже стремленияси жооп калат. Потому что ал уже түшүнүп турат, уже мына 80ге чыкты, 90го чыкты, болду, уже жашоом бүтүп атат, каяктагы бизнести кылат, каяктагы нерселерди кылат, кылбайт. Ошол себептен бул жерде пайгамбарыбыз ачык айкын айтып атат, качан биз ошол жүрөгүбүздө байлыкка кызыгуу болуп турган учурда, бай болууңду эңсеп турган учурда, ден соолугуң бар учурда бер деп атат. Демек сиздер азыр беришиңиздер керек экен. Качан уже жан алкымга келип калган учурду күтпөшүбүз керек экен. Көрдүңүздөр, ал учурда биз даже жетишпей калышыбыз мүмкүн экен. Караңыздарчы, кыздар, сен уже картайып, уже мынага берип, буга бер, мына медресеге, бул мечитке дегичи жетишпей калышыбыз мүмкүн экен. Көрдүңүздөрбү? Ал учурда уже даже бербей өтүп кетишибиз дагы ыктымал экен. Ошол убакытты күтпөстөн беришибиз керек экен. Жана эң жакшы садака ушул стремление болуп турган кезде, мындайча айтканда, кызыгып, ийгиликке жеткиң келип турган учурда дагы бер деп атат. Карагыла, кыздар, ошол именно стремление болуп турган учурда биз садаканы көбүрөөк беришибиз керек экен. Сиздер уже түшүнүп келатасыздар кандай сооп алат экенибизди, иншаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да бир хадисте келип атат, мындай деп айтты: садака берүүдө шашылгыла дейт. Себеби бале садакадан озуп кете албайт дейт. Жазып алгылачы, кыздар, кандай сонун хадистер айтылып атат. Карагылачы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат? Садака берүүдө шашылгыла деп атат. Себеби бале садакадан озуп кете албайт дейт. Көрдүңүздөрбү? Биздин жашообузга келаткан кандайдыр бир биздин тагдырыбызга, билесиздер, тагдырды эмне өзгөртө алат? Мисалы, тагдырыңыздарда кандайдыр бир проблема, бале, кырсык, оору сыркоо бирденкелердин баары тагдырда бар болсо, ошону садака өзгөртөт экен. Садака тазалап таштайт экен, кыздар. Садака тазалап салат экен. Ошол себептен эгер сиздер ошол жашооңуздарда майда проблемабы, чоң проблемабы, сөзсүз түрдө садака бериңиздер. Ошо менен бул боюнча икаялар, хадистер өтө көп. Фазаил садака деген китепти алып окуңуздар, өтө көп. Аларды айтпайм, бирок мына хадис менен айтып берип атам сиздерге. Эгерде баледен кутулабыз десеңиздер, ошол жашоомду түздөйм, тазалайм десеңиздер, садака бериңиздер. Билесиздер, бул бале ошол адам туура эмес иштерди кылгандан, даже мындай жөнөкөй ала турган болсокчу, биз көңүл бөлбөшүбүз мүмкүн да. Карагыла, кандай түшөт? Мисалы, ошол эле көп айтам кыздарга. Кыздар, столуңардын үстүндө, мисалы, ошол эле столуңардын үстүндөгү сахар салынып турган чашкаңардын үстү ачык болсо, сахарницаңар, вареньяңар ачык боло турган болсо, ошону шайтан аралайт, билесиздер, Ошол себептен жана сахарницалар сатып атканда крышкасы менен сатып алгыла. Чай ичип бүттүңөрбү, тамак жеп бүттүңөрбү, сразу ошол салаттардын үстүн жаап, сахардын үстүн жаап, себеби сахар күндө пайдаланылат да, варенье күндө пайдаланылат. Анан ошол варенье ачык калбаш керек. Эгер 1 саат ачык калды, ошол жерде эч ким отурбай, ал жерде шайтан, жин шайтандар аралаган болот. Жана ал жерге балелер түшкөн болот, майда чүйдө. Анан ошону аралаган боюнча жебегиле, ичпегиле, ошону сразу ыргыткыла. Кээ бирөө ушул нерсени билбейт, түнү менен ачык калат, түнү менен анан уже шайтан аралап кетет. Мына ушундай нерселерге маани бериш керек да, сөзсүз түрдө маани бериш керек. Сөзсүз түрдө сахарницаларды сатып атканда кыздар капагы менен алгыла. Көрдүңүздөр кыздар, жада калсачы, садака биздин өмүрүбүздү да узартат экен кыздар. Мисалы, тагдырда биздин өмүрүбүз жазылган да, биздин өмүрүбүз тагдырга уже белгиленген. Бирок ошону узартса болобу? Тагдырыбызда мисалы бир жаман нерсе турат, ошону кетирсе болобу? Карагылачы, пайгамбарыбыздын хадисинде келип атат го. Биздин тагдырыбызда жазылган нерселерди садака тазалайт экен. Балелер тазалайт экен. Жана өмүрүбүздү узартат экен. Өмүрүбүздү узартат экен кыздар. Көрдүңүздөрбү, садака. Башка нерседе айтылган эмес, башка амалдарда бул айтылган эмес, именно садакада айтылган ушул.
Карагыла, садака жамандыктын 70 дарбазасын жабат дейт. Көрдүңүздөрбү? Жамандыктын 70 дарбазасын жабат дейт. Жазып алгылачы кыздар. Карачы, сонун хадистер айтылып атат. Садака берсек бүтпөйт жаткан сөздү. Мына бул жерге да жазып коюп турмун, карасаңыздар. Бир ишибизди мисалы бүткөрө албай атсак, мисалы кээ бирки кишилер көптөн бери мынаны кылып атам, такыр бүтө албай койдум, такыр аягына жетип албай койдум, такыр ушул нерсе насип болбой койду, такыр мага буйрубай койду, такыр ушуну кылып бүтүрө албай атам дегендер барбы? Эгер ошондойлор бар болсо, карагыла. Эгер ишиңерди бүтүрө албай жатсаңыздарчы, ошону садака менен бүтүрсөңүздөр болот экен. Ошону садака берип туруп таваккалту алаллах. Карагылачы, мындай бар, мисалы бир ишти кыйынчылык деп ойлойбуз да, кыйынчылык, муну качан бүтүрөм, кантип бүтүрөм деп мындай катуу бир бизге кыйын сыяктуу сезилет. Бирок биз ошол маалда өзүбүз деле сезбей калышыбыз мүмкүн. Мүмкүн Аллах Таалага тоокел кылып, Аллах Таалага катуу тоокел кылып, то есть Аллах Таалага полагаться этип, Аллахым өзүң бүтүрүп берүүчүсүң, сенин колуңда деп туруп Аллах Таалага тоокел кылып туруп болгон аракетибизди кылып, анан садака берсек, кыздар, мына садаканы мисалы кээ мынтип айтат да, мен аябай кыйын деп ойлоп аткан нерсем тез эле бүтүп кетти дейт да. Бат эле мел бүтө эле сонун болуп эле бүтүп калган, билбей калдым дейт да. А бул ошол бир амалды кылды, Аллахка жаккан амал кылды, ошон үчүн Аллах Таала аны тез эле сонун кылып эле бүтүрүп койду. Тез эле ага сонун кылып берип койду. Хотя ойлоп аткан ошого кыйынчылык менен жетем деп. А кээ бирки иштерди наоборот жеңил деп ойлойт, бирок бүтпөйт эле бүтпөйт. Буда да садака берип Аллах Таалага таваккалтуу кылгыла, Аллах Таалага тапшыргыла, болгон аракетиңерди жасагыла, садака бергиле. Эми мындай суроо, кыздар. Сиздерге суроо узатам, жооп бериңиздер. Адам кайсы учурда өзүн бактылуу сезет? Ушул суроого жооп бериңиздер мага. Адам кайсы учурда өзүн бактылуу сезет? Азыр ылдыйга түшүрөйүн сиздердин жообуңуздарды көрөйүн. Машалла. Рахмат, Аллахым сиздерден да разы болсун, кыздар. Баардыгыңыздардын ушу жакшы сонун тилектерди айтып атасыздар. Аллах Таалам сиздерге да баарыбызга эселендирип берсин. Билесиздерби, ушул сиздер жазып аткан ар бир жазып аткан тетрадыңыздар кыямат күнү сиздерге көлөкө болуп келет. Кыямат күнү сиздерге ошол күбө болуп берет. Ар бир жазып аткан. Ушул Куран курсунда окуп аткан ар бир кыздарга да тиешелүү бул. Руханий азыктагы кыздарга да тиешелүү бул. Аллахым сиздерден да разы болсун, кыздар. Баарыңыздардан разы болсун, машалла. Динге келгенде, дин менен жашаганда, ар бир таң аткан көрүү мен үчүн бакыт. Куран окуган учурда, дуа менен жүргөндө, Аллах Таала ибадат кылып жаткан убакта, намаз окуп бүткөндөн кийин садака берет. Ооба, туура кыздар, туура. Жүрөктө тынчтык болгондо дейт, А качан жүрөккө тынчтык келет? Анда суроо. Мен дайыма бактылуу сезем өзүмдү. Альхамдулилля, машалла, машалла. Молодцы, кыздар, машалла. Сиздердин да айтканыңыздар бул туура. Бул бакыттын, бул да бир түрү, бактылуулуктун. Эми караңыздарчы, бул эми азыр мен сиздерге садакага тиешелүүсүн узатып атам да. Садакага тийиштүү да бул суроочу. Караңыздар, суроо бердим, Адам кайсы учурда өзүн бактылуу сезет? Адам мындай экен да, кайсы учурда бактылуу сезет? Мындай экен, кыздар. Адам качан алганда бактылуу өзүн сезет экен да. Качан бирөө мага подарка бергенде, күйөөм мага подарка бергенде, башкалар мага сыйлык бергенде, алганда, жашоодон алганда, Аллах Таала мага бергенде, жашоодон алганда, бирденкелердин баарын алып, жашоосуна алганда бактылуу сезет экен. Ушул туурабы, кыздар? Жооп бериңиздерчи. Ушул туурабы, кыздар? Садака бергенде дейт. Машалла. Бирөөгө бир нерсе бергенде ооба дейт. Туура дейт. Туура, кыздар. Туура. Садака берип, ал адамдын кубанычы деп да ойлойм. Машалла. Туура дейт, Туура да, кыздар. Мындайча ойлоп көрсөк, көпчүлүгүбүз ойлойбуз да, мага баардыгыбыз биз өзүбүзгө жакшы нерсени каалайбыз да, досубуз болобу, таанышыбыз болобу, кошунабыз болобу, ким болбосун, Аллах Таалам өзү болобу, Аллах Таалам бизге канча сыйлыктардын баарын берип атат, итак эле миллион сыйлыктарды берип атат, жаныбыздагы күйөөбүз болобу, балдарыбыз болобу, ошону карасаңыздар, ошону алган сайын биз ойлойбуз да, өзүбүздү бактылуу депчи. На самом деле андай эмес, кыздар. Атам түшүмө кирсе дагы өзгөчө бактылуу болмок. Машалла. Ооба дейт. Бирөөгө бир нерсе бергенде, машалла, мына машалла, алган колго караганда берген кол жакшы. Машалла, кыздар, карагыла эми.
негизи 95% адам ошентип ойлойт экен да. 98% адам ошентип ойлойт экен да. Жашоодон сүйүүнү алганда, качан мени күйөөм сүйгөндө, качан балдарым мага бергенде, качан алып келип бергенде, качан Аллах Таала мага бергенде, Аллах Таала мага үй бергенде, Аллах Таала мага буну бергенде, аны бергенде, муну бергенде, ошондо мен бактылуу болом. Күйөөм мага гүл бергенде, күйөөм мени сыйлаганда, мындайча айтканда, бергенде, алганда, бул жактан да баардык жактан алганда мен бактылуу сезеним дейт экен. Өзүнчө көпчүлүк адам ушундай ойлойт экен. На самом деле бул туура эмес экен, кыздар. Буну дагы атайын ученыйлар изилдеген экен. Карагыла. Ким изилдейт көбүнчө? Көбүнчө жетишкен өлкөлөр изилдейт, Америкада атайын терестер мага чалып калыптыр. Кыздар, карагыла. Изилдешет. Атайын Америкада ушуну изилдеп, адам кайсы учурда өзүн аябай мындай жашоодо өтө мындай бактылуу сезет, эмне кылганда деп изилдөө жүргүзгөн экен да. Көп жылдык изилдөө жүргүзгөн. Ошондо бир изилдөөлөрүндө мындай экен да, адам көпчүлүк адам ойлойт экен, жашоодон алганда бактылуу болом деп ойлойт экен да. Жашоодон Аллах Таала мага муну да берсе, баардык нерсени алгыбыз келет. Жашоодон көп нерсени алгыбыз келет, кыздар. Анан башка адамдар бизге бергенде бактылуу болом дейт экенбиз да. Машалла, машалла, Алеже, мен сизди Америкадан угуп жатам дейт. Машалла, куттуктайм сени, каникей, машалла, Америкага кетем деп аткан кызыбыз уже Америкада. Мына менин өздүк өнүгүү курсумда катышкан кызыбыз ошондо максат койгон эле. Өздүк өнүгүүдө максаты бар болчу да. Мен Америкага барып иштейин деп. Эки кыз максат койгон да. Экөөнүн тең аты Каникей. Мынакей бул кызыбыз Каникей, машалла, Америкада жүрүптүр. Аллахым уже мечтасына, көрдүңүздөрбү? Мечта бул бат эле жетебиз. Максатка бат эле жетебиз койсок, көрдүңүздөр? Мен өздүк өнүгүүдөгү окуучумун, машалла. Аллахым ыраазы болсун, Каникей. Ийгилик, баардык жумуштарыңа ийгилик. Машалла. Көрдүңүздөр, анан кыздар, карагыла. Биз көбүнчө ойлойт экенбиз ошол алганда бактылуу болобуз деп. Изилдөөлөргө таянганда, жана биздин өзүбүздүн динибизге таянганда, буну пайгамбарыбыз бизге 1000 миллион хадис менен түшүндүрүп өткөн да. Биз бактылуу болот экенбиз качан биз бергенде, кыздар, биз бергенде. Биз колубузда болуп туруп, кыздар, карагыла, колубузда болуп туруп, жана ошол болбосо да мейли сиздер кедейсиздер, байсыздар, айырмасы жок, садаканын баардыгы берсе болот. Зекетти байлар берет. Ал зекет өзүнүн үлүшү бар. Атайын бир чекке жетиш керек, ошол чектеги байлыкка жетсе, ошол үлүштү берет. Ал зекетти байлар берет. Садаканы байлар дагы берсе болот, кедейлер да берсе болот. Эчтекеңиздер жок болсо да, буга мисал сахабалар. Сахабалардын эчтекеси жок болсо да, алар беришкен. Себеби алар акырында кандай соо алат экенин билишкен. Эми ошол изилдөөлөр менен жашоодо адам өтө бактылуу болот экен бирөөгө бергенде. Кыздар, ушуну өзүңүздөргө жазып алыңыздар. Чындыгында биз башкаларга берип, сүйүндүрүп, сүйүндүргөн сайын биз бактылуу болот экенбиз. Ата энебизге бергенде, жолдошубузга бергенде, башка адамдарга, тааныгандарга, тааныбагандарга, башкаларга бергенде биздин именно каерибиз сүйүнөт, кыздар, айткылачы. Биз бул дүйнөдө именно рухубузду өстүрүш үчүн ибадат кылып атабыз, Аллахтын ыраазылыгын табам деп биз рухубуз, жаныбыз өлбөйт да. Туурабы? Биздин денебиз бул дүйнөдө өлүп калышы мүмкүн, бирок рухубуз чыгып туруп, кийинки дүйнөгө, стадияга кете берет. Ошол рухубуз именно ушул дүйнөдө биз башкаларга жардам көрсөткөн болсок, башкаларга өзүбүздө даже жок туруп берген болсок, биздин рухубуздун даражасы көтөрүлөт экен, жана рухубуз сүйүнөт экен. Кыздар, бул нерсени билгенсиздер, бул нерсени билбегенсиздер көбүңүздөр. Биздин жаныбыз, рухубуз көтөрүлөт экен. Рухубуз, жаныбыз бул биз билбейбиз, биз билбейбиз кандай болот экен. Ушул жаныбыз чыккандан кийин эле билбесек. Рух, жан негизи бул жанагындай булутка окшош, буга окшош, болот. Ошол рухубуз кыямат күндө башкача бир эме берилет, облик, ар бир адамга башкача бир дене берилет кыямат күнү. Ошондой эле бейиштен дагы, тозоктон да башкача бир дене берилет рухубузга, Ушул биздин жан дүйнөбүз, рухубуз сүйүнүп жыргайт экен, кыздар, башка бирөөгө бергенде. Кыздар. Эми мындай, бул жерде мындай суроо бар. Ушуну билип алыңыздар сөзсүз түрдө, потому что бул нерсе баарыңарда эле бар. Карагыла, бергенде кандай бериш керек? Бергенде суроо силерге жазып алгыла. Бергенде кандай бериш керек? Эгерде биз тааныбаган адамга садака кылып берип атсак, мисалы көчөдө сурамчыларга, же болбосо тааныбаган эле бирөөлөргө жардам катары берип койсок, биздин рухубуз көтөрүлөт, жана ал адам менен эмоциональный связь жок да. Биз ал адамды тааныбайбыз, жөн эле бардык, бердик, Алла ыраазычылыгы үчүн деп берип койдук, болду, жабылды, всё. Бул жакшы. Эми мындай да берүү бар да, мисалы, карагыла.
таанышыңарга, досуңарга, күйөөңөргө, туугандарыңарга, ата энеңерге, кошунаңарга, кыскасы тааныган, өзүңөр тааныган адамдарга бир нерсени садака кылып бергенде сөзсүз түрдө адамда үмүт пайда болот экен да. Мен буга сонун көйнөк подарок еттим, садака кылып бердим, бул да мага сонун көйнөк подарок этсин. Мен буга мынча сом бердим, ал мага да мынча сом алып келсин деген сыяктуу үмүт экен. Ушул жерден бизди шайтан кармайт экен кадимкидейчи. Ушул жерден шайтан кармайт экен, ушул жерден шайтандын мойнун жуңуңуздар. Буну эмнеге айтып атам? Биз берип атканда безвозмездно беришибиз керек экен. Албетте биз пендебиз, албетте биздин нафсыбыз бар, албетте бул даражага да жетиш керек. Себеби көпчүлүк учурда биз тааныштарыбызга, туугандарыбызга, подружкабызга берип атканда, бир нерсени берип атам, анан ушул дагы мага берсин, мени да сыйласын. Мисалы, сразу мындай капаланып, иренжип, ушинтип калышыңар мүмкүн да. Мисалы, силер ага 10 000 сомдук көйнөк, 5 000 сомдук көйнөк подарок этсеңер, анан силерге келгенде бир 100 сомдук, бир начар бирдеңкени алып келип койсо, силер аны жүрөккө бир капалып кетет экен да. А мен буга мынткем да, эмне үчүн ал мага мындай кылып койду деп мындай все равно мындай маанайы чөгүп кандайдыр бир нерсе кетет экен да. Ошол себептен сиздер эң маанилүүсү кыздар, ошол эмоциональный связыңар бар адамдар менен сөзсүз түрдө башында ниет кылышыңыздар керек экен. Мен буга бердим көйнөктү, безвозмездно күтпөймүн. Ал мага алып келеби көйнөк, алып келбейби, береби, бербейби. Мисалы ушул той бирдеңкелер болгондо да ушундайлар башталат да. Мен ага анча бергем, ал мага мынча берди. Мен бердим, ал бербеди деген сыяктуу анан баягы нелер башталат? Таарыныч башталат. Ошол учурда бул садакабыз кабыл болбой калышы мүмкүн. Ошол себептен берип атканда подружкаңарга, башкаларга, жакын адамдарыңарга, соседиңерге бирдеңке берип атканда башында ниетиңерде ниеттеңер. Аллахым, сен ыраазычылыгың үчүн бердим, күйөөмө сен ыраазычылыгың үчүн жасап бердим, аркасынан эчтеке күтпөймүн, эчтеке күтпөймүн. Бир сен мага десе берсин, мага десе бербесин, мага десе мен буга 1000 сомдукту, 10 000 сомдук нерсе алып бердим, мага десе бул алып бербей койсун, 100 сомдукту мага десе берсин, бирок мен күтпөймүн деп ниет кылгыла. Вот ошондо силердин даражаңыздар көтөрүлөт. Албетте буга жетиш кыйын кыздар. Себеби адам сөзсүз түрдө бирдеңкени бергенден кийин ушу жакшы нерсени күтөт экен. Бирок атайын сиздерге ушул жерди айтып өтүп атам. Мисалы тааныбаган адамдарга жандай балдар үйү бар, ошол жака алып барып бергенде силер алардан эчтеке күтпөйсүңөр. Көчөдөгү адамдарга кайыр садака сурап турган адамдарга берсеңер, алар менен эмоциональный связь жок, силерден эчтекени күтпөйсүздөр. А бирок ошо жакындарыбыздан күтүп калат экенбиз. Себеби садаканын да түрлөрү бар да, азыр айтып өтөм. Бул жагын түшүнүңүздөр окшойт, Адам кайсы учурда бактылуу болот? Качан жашоого бергенде. Ар бир нерсенин өзүнүн садакасы бар. Ар бир нерсенин өзүнүн садакасы бар. Ошону берип турушубуз керек. Буну тетрадыңарга жазып алгыла. Качан бергенде, алганда эмес кыздар. Эң ошол садаканын эң туу чокусу кыздар, сооп жагынан эң туу чокусу, мисалы азыр бирөөгө бергенден кийин күтсөңүздөр, туугандарыңарга, мисалы, аларга бергенден кийин күтөсүздөр, сөзсүз түрдө мага да ушундай кылсын. Мен буга муну алып бардым, мынча сом алып бардым, ал да мага ошончону алып келсин. Мен ага жакшысын алып бардым, ал мага начарын алып келип койду дебеш үчүн бул садаканын эң туу чокусу безвозмездно аркасынан күтпөө, бул эң туу чокусу экен. Ошондо сиздерге иншалла сооп жазылат. Ошондо силерде мындай иренжүү, башка бирөөгө капалануу деген нерсе болбойт экен. Потому что сиздер башында эле уже ниетиңерди Аллах Таалага тапшырып койдуңар. Жана Аллах Таала сынайт, албетте, сынайт ошол жерден. Ошондой Аллахым, бунун баары сенин ыраазылыгың үчүн, мен капа болбоймун, мен эч кандай эчтеке болбоймун десеңиздер, Аллах Таалам сиздердин даражаңыздарды бул дүйнөдө да ахиретте да көтөрүп берип коет. Жана билиңиздер, ошол берген нерсени ошол адамдан албасаңар дагы башка жагынан Аллах Таалам бере берет. Бул 100% ушундай. Жазып алдыңыздар. Биздин рухубуз алганда эмес, бергенде рахат алат экен, жазып алдыңыздар. Эми караңыздар, садаканы кимдерге беребиз деген суроо барбы? Садаканы, мисалы, бардыгыңыздарга интересно же, садаканы кимдерге беребиз деген суроо, Садаканы кимдерге берсек болот? Садаканы кыздар баарына берсек болот. Мисалы, көпчүлүк адамдардын оюнда мындай болуп түшүнүп калганда, садаканы сөзсүз түрдө кедейлерге бериш керек, сөзсүз түрдө кыйналган адамга бериш керек. Жок, андай эмес кыздар. Садаканы баарына берсеңиздер болот. Мейли ал кедей болсун, мейли ал бай болсун, садаканы баарына берсеңиздер болот. Мисалы, садаканын түрлөрү бар, карагыла. Эң жакшы садака албетте биз муктаж болуп кыйналып турган адамга, мисалы, жанагы карылар үйүнө алып барып берсек, балдар үйүнө алып барып берсек, чындап кыйналып аткан 4-5 баласы менен семьясы бар, мисалы, чындап кыйналып атат, ошолорго алып барып берсек жакшы. Же болбосо жандай жетим жесир үй бүлөлөргө алып барсак жакшы. Же болбосо жанагындай кайыр сурап турган көчөдөгү кыйналып жүргөн адамдарга берсек, бул өтө сонун кыздар. Мейли аны акча түрүндө бересиздер, мейли тамак аш түрүндө бересиздер, кийим кече кандай бербеңиздер, анын баары садакага өтөт. Эми карагыла кыздар, суроо келет да, көбүнчөңүздөр суроо бересиздер. Ошол садаканы
мисалы мен жанымда андай кыйналган адамдар жашабайт. Мен каяка берем, мен кимге берем? Садаканы баарына берсеңиздер болот. Кыздар, тууганыңызга да берсеңиз болот, ата энеңизге да берсеңиз болот, кошунаңызга да берсеңиз болот. Даже ата энеңиз, кыздар, силердин ата энеңер бай болуп турса дагы же кошунаңыз бай болуп турса дагы аларга садака берсеңиздер болот. Мисалы кандай, кыздар? Ата энеңизге берип атканда, ошол эле мисалы азыр Рамазан айы келип атат, Рамазанга даже даярдангыла. Атайын ошол ата энеңерге же ошол подружкаларыңарга, кыскасы ошо кимге берем десеңер, атайын эмелерди, подарканы даярдап, ичинде жай намаз, китеп, зикир чалганга тесме сыяктуу. Мисалы карагыла, ошол тесмени, бир эле тесмени алалы. Ошол тесмени ата энеңизге берсеңиз, жай намазды ата энеңизге садака деп берсеңиздер, ал садаканын өкүмүнө кирет дагы. Ата энеңиз канча зикир чалып, канча ошол китепти окуп, канча ошол жай намазга намаз окуган болсо, ошол сооп сизге да кете берет, садака түрүндө. Ошол эле мисалы бай подружкаңыз бар, кошунаңыз бар бай, анан ага садака деп, эми өзүнө садака деп айтпай эле койгула, садака кылып бердим деп, просто хадия деп айтасыңар. Ниет кылганда ичиңерден, Аллахым, сен ыраазы болуң үчүн садака кылып бердим. Себеби көпчүлүк адамдар садаканы мындай түшүнөт да, бул муктаждарга берилет, бул кыйналгандарга берилет депчи. Андай эмес. Садаканы баарына берсеңиздер болот. Мисалы подружкаңызга берип атсаңыз, ал деле мен мага эмнеге садака деп берип атасың? Эми типа мен кыйналган жерим жок дегендей ой кетет. Ошол себептен аларга сиздер хадия, белек деп бересиздер. Хадия бул белек, белек деп бересиздер. Анан ошол подружкаңыз, ошол сиз берген китепти, жай намазга канча жолу намаз окуган болсо, канча жолу зикир чалган болсо, же болбосо бир көйнөк подарок этсеңиз, ошол көйнөктү канча кийген болсо, мейли ал подружкаңыз болобу, башка адам болобу, канча жолу кийген болсо, ошону садака деп бергенден кийин, пока ошону пайдаланып жүргөн учурунда, ошол сооптун баары сизге кете берет. Ошол сооптордун баардыгы сизге кете берет, кыздар. Көрдүңүздөрбү? Садаканы кимдерге беребиз деген түшүндүк, садаканы баарына берсек болот. Независимо ал адам байбы, ал адам кедейби. Кедейлерге берсеңиздер сообу өтө күчтүү болот. Бирок сиздер мына азыр Рамазан айы келип атат, атайын мына подаркаларыңарды даярдагыла. Канча мына жаңы жылда 8-мартта канча деген подаркаларды бири-бирине берип атат. Эмне үчүн биздин ушул ислам дининдеги 2 майрамда биз подарка бербешибиз керек? Бергиле мына балдарыңарга, күйөөңөргө, подружкаларыңарга, курбуларыңарга, ата энеңерге, тааныштарыңарга бергиле. Анан ошону садака деп берсеңиздер, ошол алар канча пайдаланса, ошончо сооптун баары сиздерге жүрүп турат. Бунун баары садака экен. Садакага баардык нерсе кирет, кыздар. Даже биздин жылуу сөзүбүз, жылуу мамилебиз бул садакага кирет. Садаканын ошол эң төмөнкү даражасы жок дегенде ошол көчөдөгү бир адамдарга зыян жете турган ташты же бир нерсени алып койсок, бул дагы садакага кирет. Бунун дагы сообу кыямат күнгө чогултула берет. Ошол кыямат күнү бул бизге анан нур болуп келет, защитник болуп келет бизге, көлөкө болуп келет бизге. Булардын пайдасы. Просто ошол ар бир нерсенин башаты бул биздин башында ниетибизден көз каранды. Ошол себептен башында ниет кылыңыздар. Түшүндүк, садаканы башында ниет кылабыз сөзсүз түрдө. Ниет менен берилсе, иншаллах. Түшүндүк, садаканы кимдерге беребиз, аны да түшүндүк. Эми садаканы бергенден кийин да дуа кылгыла, кыздар. Мисалы, жанагындай кыйналып аткан үй бүлөлөргө бергенде, ошолордон дуа батасын сөзсүз алгыла, потому что кыйналып аткан адамдардын, ооруп аткан адамдардын баталары тиет. Мисалы, продукт алып бардыңарбы, акча алып бардыңарбы, сөзсүз түрдө бир бата сурагыла. Алардын баталары тиет. Анан өзүңүз дагы Аллах Тааладан бата сураң, бата дейм да, дуа кылыңыздар. Аллахым деп, мисалы, кайсы жерден жашооңуздун кайсы жеринен кыйналып атасыз, ооруп атасыз, билбейм, ошол кыйынчылыгымды кетире көр, Аллахым, сен ыраазы болуң үчүн садака бердим деп, анан сөзсүз түрдө дуа кылыңыздар, сураңыздар. Бул боюнча өтө көп икаяларда келген, пайгамбардын хадистери да бар. Түшүндүк, кыздар? Машалла. Бул жерге мынтип эскертип жазып өтүп турмун. Биздин айлыгыбыз өскөн сайын садаканын өлчөмү дагы өсүш керек деп. Караңыздарчы. Ар бирөөңүздөрдүн ошол ай сайын ала турган айлыгыңыздар бар го. Ошол өскөн сайын садакаңыздарды да өстүрүңүздөр. Азыр аны да айтып өтөм, иншалла. Ар бир нерсенин өзүнүн садакасы, зекети берилиш керек экен, кыздар. Мисалы, карагыла. Мына курс биз азыр өтүп атпайбызбы сиздерге? Ар бир бул жерде пайгамбардын хадиси бар болчу, ошондо окуп туруп айтайынчы, азыр токтогула, кыздар. Мынакей, мындай деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт, малдарыңарды зекет берүү менен тазалагыла деген экен. Карасаңыздар, малдарыңарды зекет берүү менен тазалагыла. Мындайча айтканда, кесип тандоо биз үчүн фарз, Буну чуба устазыбыз айткан го, кесип тандагыла. Сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн кесиби болуш керек, иштеп кете турган иши болуш керек,
кандай эле бизге илим алуу парз болгондой, илим алуу да парз, кесип тандоо да парз. Эми ушу ар бирөөңүздөрдүн кесибиңиздер бар да туурабы? Бирөөңүздөр врач, бирөөңүздөр мугалим, бирөөңүздөр бизнесмен, бирөөңүздөр башка. Ар кимиңиздер ар кандай жаатта иштейсиздер. Эми ошол биз өзүбүз иштеп аткан, таап аткан акчабыз, каражатыбыз, иштеп аткан жерибизди биз зекет менен, садака менен тазалап турушубуз керек экен, кыздар. Бул жерде көрдүңүздөрбү, пайгамбарыбыз айтып атат, малдарыңарды зекет менен тазалагыла. Мындайча айтканда, ар бир ишибиздин өзүнүн зекетин, садакасын берип турушубуз керек экен. Ал деген мындай, кыздар. Мисалы келтирип берейин сиздерге. Мына Ясина академиясы кыздарга Куран сабагынан, илим, шариат илиминен сабак берилет. Бул нерсенин бул жерде устазалардын кесиби болуп атат. Ушул жерде устазалык кылуу, ушул жерде ушул динди жеткирүү, ушундай бир кесип болуп атат. Жана бунун баардыгы сиздерге ошол акчага берилип атат. Эми карагыла, ушул биздин кесибибиз болуп атат бул. Эми ушуну дагы биз садака менен тазалап турушубуз керек экен. Ал кандай? Тазалайбыз. Ушул мисалы буга чейин акысыз намаз марафондору бир нече жолу өттү. Анан азыр мына сиздер орозо марафону акысыз өтүп атат. Бул деген бул ушул себептен, ушул хадистин себебинен сиздерге азыр бекер сабак өтүлүп атат. Себеби бул биздин кесибибиз. Эми биз өзүбүздүн кесибибизди садака берүү менен, зекет берүү менен тазалап турушубуз керек экен. Ошол бир айда бир жолу. Анан биз мисалы максат койгонбуз. Азыр эми бир айда 2 нерсе өттү, альхамдулилля, Аллага шүгүр. Бирок ошол хотя бы бир айда бир болбосо дагы 2 айда бир жолу сиздерге кандайдыр бир акысыз нерселер өтүп турсун, акысыз марафондор өтүп турсун, пайдасы тийип турсун. Бул ушул Ясина академиясынын ушул тазалоосу, садака берип, зекет. Кандай зекет болуп атат? Ушул сиздерге акысыз илим берүү, акысыз ушул кичине болсо да бир нерсени жеткирип калуу. Бул ошентип биз өзүбүздүн кесибибизди тазалап турушубуз керек экен. Түшүндүңүздөр, кыздар? Өзүңүздөрдүн малыңыздарды, дүйнө мүлкүңүздөрдү, кесибиңиздерди кылып атасыздар да, ошону ушинтип садака, зекет берүү менен сиздер дагы тазалап турушуңуздар керек экен. Мисалы бизде андан тышкары билесиздер, талим группасы бар. Атайын ушул талим группа ачылган. Ал жерде мына кайсы учурда болбосун, кандай темада болбосун, түрдүү темаларда талим өтүлгөн. Ошону киресиздер дагы, мисалы бош болуп калсаңыздар эле, убактыңыздар болуп калсаңыздар эле, телеграмга кириңиздер. Букетай устазабыз сонун кылып талимдерди өткөн. Ар бир тема башында коюлган, илим алуунун пайдасы, ар бир тема ал жерде бар. Мисалы илим алуунун пайдасы боюнча, намаздын фазилеттери боюнча, кандай мүнөз боюнча, кыскасы ал жерде көп деген темада жазылган, то есть айтылган талимдер. Анын баары сакталган, кыздар. Эми сиздер любой убакытта кирип ошол талимдерди угуп турсаңыздар болот. Бул дагы Аллах ыраазычылыгы үчүн сиздерге кандайдыр бир жардам катары, зекет катары, садака катары коюлган илимдер. Иншаллах ошондой деп ниет кылып атабыз. Аллах таалам берип атат ошол ниетти, Аллага шүгүр. Ошол бул сиздерге мисал кылып берип атам. Сиздер да ошентип өзүңүздөрдүн малыңыздарды ушинтип өзүнүн бир кандайдыр бир долясын, садакасын, зекетин берип турушуңуздар керек экен. Акысыз, түшүндүңүздөр? Мына ушундан биздики да ушул хадистен алынган. Ушул сиздерге эмне үчүн акысыз марафон азыр өтүп атат? Эмне үчүн ушул марафон акысыз өтүп атат? Себеби ушул хадистен алынган мынакей. Бул жагын түшүндүк, машалла. Эми мен ар бир айткан сөзүмдү жазып алыңыздар, амал кылыңыздар. Бул жөн эле жолдо калбасын. Хадис, сахих хадисте келген экен. Ким бир мусулманга кийим кийгизсе, качанга чейин ошол кийимдин бир бөлүгү анын денесинде болсо, дейт, кийгизген адам Аллах Тааланын сактоосунда болот, дейт. Караңыздарчы, сахих хадисте келип атат. Карагылачы. Ким бир мусулманга кийим кийгизсе, мен азыр айтып атам, ошол мына астында хадисте келип атат. Подружкаңарга, ата-энеңерге, кимге болбосун кийим кийгизсеңиздер, ошону садака деп ниет кылып, кийим кийгизсеңиздер, качанга чейин ошол кийимдин бир бөлүгү анын денесинде болсо, дейт, кийгизген адам Аллах Тааланын сактоосунда болот экен. Көрдүңүздөрбү? Аллах Тааланын паанасында, Аллах Тааланын көлөкөсүндө болот экенсиздер. Машалла. Көрдүңүздөрбү, кыздар? Ошол себептен көбүрөөк хадия кылыңыздар, көбүрөөк садака кылыңыздар. Адам кыямат күнү өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот, дейт. Машалла. Бул да хадис. Башкача айтканда, канчалык садака көп берген болсо, ошончо көлөкөсү чоң болот, дейт. Көрдүңүздөрбү? Биз канчалык садака көп берген болсок, билесиздер, кыямат күнү прям
күн өзү ушундай мээни кайната тургандай мээбизге жакын болуп келет экен да. Ошол күн ушунчалык жакындыгынан хадис бар го, адамдар өздөрүнүн терине тизесине чейин чөмүлөт деп, тизесине чейин, жамбашына чейин, белине чейин, кимдир бирөөлөр мойнуна чейин, кулагына чейин өзүнүн терине чөмүлүп калат деген жери бар, хадисте бар ал. Эми бул жерде көрдүңүздөрбү, ошол хадиске мындай деп атат. Эми ошону кантип сактансак болот экен? Ошол күндүн ысыгынан садака берүү менен, кыздар. Көрдүңүздөрбү? Эгер биз садака бере турган болсок, ошол садака бизге көлөкө болуп берет экен, ошол күндөн көлөкө болуп берет экен. Караңыздарчы, канчалык биз көбүрөөк садака берсек, ошончолук чоң көлөкө болуп берет экен. Бул нерсени, мисалы кыздар, бул секретти жана ийгиликтүү адамдар билбейт. Бул секретти жанагы мен башында айтып аткан ийгиликтүү адамдар билбейт. Потому что бул нерселерди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө бизге айтып кеткен. Караңыздар, сиздер билесиздер, эми сиздер амал кылыңыздар, иншалла. Себеби биздин көздөбүз бул дүйнөдө эле ийгиликтүү болуу эмес, ахиретте да ийгиликтүү болуу. Мына бул жерге мындай деп жазыптырмын. Садаканы үзгүлтүксүз берүү. Атайын мына расписаниеңиздерди түзүп алыңыздар. Расписаниеге атайын киргизип алыңыздар. Стабилдүү, бир күн калбастан берсеңиздер өтө сонун болот. Мейли 10 сом саласызбы, 1 сом саласызбы, 20 сомбу, 1000 сомбу, иши кылып канча чөнтөгүңөрдөн чыкса, бул азыр уже түшүндүңүздөр да. Мисалы башында эмнеге садака беришим керек, ага кандай пайда алам деген башында суроолор болсо, уже ал суроолоруңар жок. Себеби пайдасын айтып атам. Бул дүйнөдөгү пайдасы кандай болот, ахиреттеги пайдасын айтып атам, айтып бүттүм. Эми ошол нерсенин баарын уккандан кийин сөзсүз түрдө расписание түзүңүздөр. Бул деген сиздер үчүн эле. Башкага кереги жок ал нерсенин. Бул өзүңүздөрдүн эле ийгиликке жетүүңөр үчүн бул дүйнөдө, ахиретте. Расписаниеге бир жумада бир бересиздерби, жума күнү берсеңиздер өтө сонун болот. Бул боюнча да хадистер бар, бирок жазган эмесмин. Жума күнү берсеңиздер болот, бир жумада бир, же болбосо күндө берсеңиздер андан сонун болот. Ал боюнча да хадис бар. Анан эгер бир айда бир зарплата алганда берсеңиздер болот. Кыскасы өзүңөрдүн кандай ийгиликтүү болуңар келет, канчалык деңгээлде ийгиликтүү болуңар келсе, ошончолук деңгээлде мына бергиле. Расписаниеңерге киргизгиле. Атайын галочка койгула, мына будильник коюп алгыла телефонуңарга, күндө бир убакытка ошол будильник чырылдаганда, мынакей садака берүүнүн маалы келиптир, садака берем. Эси даже көчөдө жүрбөсөңөр да үйүңөрдө жана кутучаны жасап койдуңар го, садака кутучасы деп, ошого салып туруңуздар. Бул жагын түшүндүк, Дагы бир хадисте мындай деп келип атат, кыздар. Оорулуу адамдарды садака аркылуу дарылагыла. Бул боюнча өтө көп икаялар келген. Жана оорулуу, каттуу ооруп, оорудан уже көп жылдан бери кутула албай кыйналып жүргөн адамдарга ошол садака бергенден оорусунан айыгып тазарып кеткен. Ошого бул сиздерге дагы совет катары эмес, булардын баары хадисте келген да, сиздерге атайын жазып алдым. Эгерде кимдир бирөөңүздөр ошол кыйынчылыкта, ооруда болсоңуздар, мына садака менен тазаласаңыздар болот экен. Кыйынчылыктардын толкундарын дуа менен тосуп алгыла. Оорулуу адамдарды садака аркылуу дарылагыла деген экен. Көрдүңүздөр, машалла. Садака менен оорулууларды дарылагыла. Анткени садака кала берсе аброй намыстын кетүүсүнөн дагы сактайт. Ооруну да кетирет, жакшылык иштерди көбөйтөт жана өмүрдү узартат дейт. Садака берүү 70 балейни тосот, ошол балейнин эң эле кичинекейи ала пес оорусу дейт. Көрдүңүздөрбү? Жашооңуздарда кандай кыйынчылык болбосун, садака беришибиз керек экен. Анан сөзсүз түрдө дуа кылып Аллахка кайрылышыбыз керек экен. Убактыбыз уже бир топ болуп баратыптыр. Бул жерде аябай чоң хадис бар экен. Убактыбыз бир топ болуп кетиптир. Мүмкүн сиздерге башка эфирде айтып беремби? Өтө чоң хадис экен да. Бул жерге жазыңыздарчы. Эгерде убактыңыздар болсо, анда айтып берем. Ал дагы убакытты ала турган хадис болот да, чоң хадис. Эгерде анда убакыт көп болуп кетти да, мүмкүн башкасында, башка эфирде айтып беремби? Өтө чоң хадис. Ошо менен аяктайт экен. Аллахым разы болсун. Баардыгыңыздардан Аллахым разы болсун, кыздар. Машалла, машалла. Машалла, Аллахым баардыгыңыздардан. Ооба, бул сабактар акысыз, кыздар. Мына сиздин сурооңуздан ушул жерин айтпай өтүп кетиптирмин, кыздар. Мына мечиттин курулушуна берген да садакага киреби дейт устазам дейт. Ушуну айтып өтөйүнчү. Ушул сонун жерин ортосунан айтып өтүшүм керек эле. Айтпай өтүптүрмүн. Ушул эң сонунда, бул сонунда, кыздар. Мындай да, токтобогон садака деген бар. Мисалы сиздер биз өлүп калсак дагы токтобой эле кете берет. Амал дептерибиз бар го, ар бир адам өлгөндөн кийин амал дептери жабылат, болду. Ага эчтеке жазылбайт. Күнөө дагы, зыян дагы, пайда да эчтеке жазылбайт, кыздар. Бирок бар экен, пайгамбарыбыздын сахих хадисинде келген,
мындай нерсе бар да, эгерде ушундай садака бар кыздар, биз өлгөндөн кийин дагы биздин амал дептерибиз жабылбай сооп жазылып кете берет экен. Ал кайсы садака? Ал эгерде биз адамдардын пайдасына бир нерсе таштап кеткен болсок, мисалы карагыла, мечит куруп берген болсок, бул пайгамбарыбыздын ушул хадисине канча деген арабтар амал кылам деп Кыргызстандын бүт жерине мечит салып чыккан. Ушул эле пайгамбарыбыздын ушул хадисине амал кылып, эмне үчүн арабтар Кыргызстанга, Өзбекстанга, башка мамлекеттерге барып алып эле мечиттерди салып атат? Себеби ушул пайгамбарыбыздын хадисине амал кылып атышат. Ал эмне үчүн арабтар келип алып биздин баягы тоолуу аймактарга суу чыгартып атат, кудук каздырып атат? Эмне үчүн кыздар? Себеби бул садака өлгөндөн кийин канча адамдар ошол мечитке намаз окуп, канча адамдар ошол мечитти пайдаланса, ошол сооп өлсө дагы адамга кете берет, үзгүлтүксүз. Ошол кудук каздырды, ошонун сообу кете берет. Көпүрө курдурду, ошонун сообу кете берет. Мектеп куруп берди, ошонун сообу кете берет. Мечит, медресе куруп берди, ошонун сообу кете берет. Китеп, Куран китептерди хадия кылып таштадыбы, ушул именно Аллах Тааланы тааный турган илим китептерди таштадыбы, ошонун сообу өлгөндөн кийин баягы адамга кете берет. Жай намаз бердиңиздерби бирөөгө, ошонун сообу сиз өлүп калсаңыз деле ошол кете берет. Көрдүңүздөрбү? Ушундай пайгамбарыбыздын сонун хадиси бар да кыздар. Ошол себептен жанагы арабтар биринен бири өтүп жарышып атпайбы? Кыргызстанга келип алып бүт жерине дарыканаларды, мечиттерди салып атышат, канча деген адамдарга үй салып берип атышат. Себеби алар ушул хадиске амал кылып атат. Алар ашып ташып, байлыгы ашып ташып аткандан келген жок. Алар байлыгына өздөрү деле жыргап жүрө берсе болот. Жок, алар ахиретти көздөп атайын келип атат. Мейли сиз ошол арабпы, кыргызбы, кайсы ким болбосун, ушул хадиске амал кылсаңыздар, иншаллах, мына мечит салам деп максат коюп, мечит саламын, мектеп салып беремин, именно ушул диний жаатындагы мектеп салып беремин, оорукана салып беремин деп ошонун баарын Аллах ыраазычылыгы үчүн деп ушул нерселерди, садакаларды кыла турган болсоңуздар, бул садакалар сиздер бул дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы соого кете берет экен кыздар. Бул эң сонун садака да. Ушул садаканы кармаңыздар кыздар, ушул садакага амал кылып калыңыздар. Себеби биз билбейбиз, бүгүн барбыз азыр, эртең барбызбы, жокпузбу, биз билбейбиз. Бирок ошондой нерсе биз кылып кое турган болсок, биз өлүп калсак дагы бул нерсе аркабыздан жүрө берет экен. Негизи хадисте үчөө айтылат да. Бирөөсү, эгерде адам аркасынан илим берип, аркасынан шакирт калтырган болсо, окуучу калтырган болсо, ошол окуучусу дагы башкаларга да илим берип жеткирген болсо, ошол адам өлгөндөн кийин дагы ошол шакирттердин илимдери, алгандары, ибадаттары устазына да кете берет экен. Экинчиси, бул солих бала калтырган болсо, кызбы балабы без разницы. Ошол солих бала канча ибадат кылып, канча сооп иштерди кылып, канча дуа кылган болсо, ошол ата энесине кете берет экен, соогу кете берет экен, үзүлтүктүс кете берет экен. Ошол себептен дуа кылалы, урпактарыбыз солих болсун деп. Анан үчүнчүсү ушундай садака жария деп коет буну, жария садака. Бул эми мечит салган жария садакага кирет да, бул ачык. Мисалы, садаканын эки түрү болот. Бирөөсү жашыруун садака, бул пайгамбарыбыздын көп хадистеринде келген, бир колуң берип атканда экинчи колуң билбей калсын деген. Садака, жабык садака бар, ачык садака. Жария садака бул мисалы мечит салганда башкалар көрбөй койбойт да, мечитти билет да салат, бул киши салып атыптыр, баланча салып атыптыр, бул мектепти баланча салыптыр. То есть биз экөөнү тең кылышыбыз керек экен, садака жарияны дагы, жабык ачык садаканы да, көрүнүктүү ачык садаканы да, жабык садаканы да кылышыбыз керек экен кыздар. Экөөнүн тең сообу, экөөнүкү тең күчтүү экен. Мисалы, жария садака көбүнчөсү айта берет да, садаканы айтпай койбойсуңбу, анан кийин ал айтпай койбойсуңбу, анан андай мындай дей берет да. Садаканын эки түрүнө тең сооп кете берет, потому что экөөнүн тең сообунун шумдук соонун сооп алат экен пайгамбарыбыздын хадисинде келген. Мисалы, азыр пандемия болуп өткөндө канча деген садака жариянын өзүнүн плюстары бар да, канча деген адамдар кыйналып атканда, жаштар, иши кылып жардам бере алам деген адамдар, кел мен тамагын жасашып алып барып бере коеюн, кел мен дарыны кылып бере коеюн. Эми ошону жарыя кылып атты да, мисалы өздөрүнүн стористеринде, башка жерлерде жарыя кылып, мен муну берип атам. Анан ошондон башкалар да мотивация алып атты да, мисалы үйүндө отургандар, эмне менен жардам беришти билбей аткандар көрүп, оказывается бул тамак жасап барып атыптыр, мен деле тамак жасап бере алам да, мен деле монусуна жардам бере коеюн, мен да монусуна жардам бере коеюн деп баягы биргелешип, канча деген ошол биздин эле кыргыздарыбыз ушул жерден биримдиктүү экенибизди көрсөттү да, канча деген адамдар биргелешип, акчаларын чогулта коюп, алып барып беришип, бул садака жарияга кирет. Баарына жарыялап атты, баардыгы эмнесин алып келе алса, кандай жардам бере алса алып келип берип атты. Чет мамлекетте жүргөн кыргыздар канча деген акчасын бул жака ошол дарыга деп, аппараттарга деп канча акчасын салып атты. Бунун баары садака жарияга кирет. Рия болбосун деп мындай нерсени жашырган болбойт. Садака жариянын өзүнүн плюстары бар, жабык садаканын да өзүнүн чоң сооптору бар, экөөнүн тең сооптору бар. Ошол себептен экөөнү тең кылышыбыз керек экен. Мына хадиске сөзсүз амал кылганга аракет кылыңыздар. Даже мечит сала албасаңыздар да, жок дегенде бир Куран китеп, кесмелерден алып, ошол мечиттерге алып барып берип, тааныштарыңарга берип, айтып атпайбы, ата энеңерге, башкага кимге берсеңиздер да, ошол адам канча пайдалана берсе, ошол соонун баары сиздерге кете берет.
Аллахым сіздерден де разы болсын, кыздар, бардыңыздардан разы болсын. Азыр бүтүрөлү. Иншалла сактаганга аракет кылам. Хадия деп берсеңер садака өтөт. Хадия деген бул белек да. Хадия деп бересиңер да. Белек сага деп, мисалы подружкаңарга берип атсаңар, белек катары алып кой. Буну сага белек даярдап койду, мынан белек катары алып кой дейсиңер да. Ошол садака катары да, негизи садака эле ал. Ошол ниетиңерди бизде ислам дининде ниет ички дүйнөбүздөгү нерсени биз жаныбызда адамдарга айтпасак дагы Аллах Таала баарын билип турат. Даже сонун хадис бар болчу, ошону окуй койгон окшойт э. Неме деген ошол садаканы мындай деген, карагыла. Абдулла бин Аббас радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн риваят кылат дейт. Садака кылуу байлыкты азайтпайт дейт. Кимде ким садака берип колун суна турган болсо, берген нерсеси кедейдин колуна жетпестен мурда Аллага жетет дейт. Көрдүңүздөрбү? Силер уже ниет кылганда эле ошол сооп кетти, болду. Силер даже ошол барып ошол үйүнө баргыча эле уже ниет кылдыңар да, мен болду, берем ушуну деп. Азыр ниет койдуңар, болду, ошол ниеттен баштап уже сооп кете берет, кыздар. Ошол бизде динде ниет өтө маңыздуу да. Ички дүйнөбүздө жакшы ниет кылсак ошого сооп ала беребиз, жаман ниет кылсак да ошого ошонун жаман үлүшүн да ала беребиз да. Ошол себептен ички дүйнөбүздү дагы улам жаңылап турушубуз керек экен. Аллахым бардыгыңыздардан разы болсун, кыздар. Убакыт бар деп айта бериңизчи дейт. Убакыт бар дейт, машалла. Убакыт бар дейт. Кыздарды берсек болобу? Каяка кыздарды берсеңиз болот? Сурооңузга түшүнбөй калдым. Аллахым сиздерден да разы болсун, кыздар. Аллахым бардыгыңыздардан разы болсун. Суроолоруңуздарга жооп бербей койдум. Иншалла кийинки эфирлерде жооп берем. Аябай көп жазып турсуздар. Эгер убактыңыздар болсо, бул хадисти айтып берем. Ушул хадис менен анан бүтүрөлү анда. Абу Кабаш, карагыла. Абу Кабаш радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. 3 нерсеге касам ичип айтамын, жана өзгөчө силерге бир нерсе айтамын дейт. Кыздар, ушул ар бир могу жерде айтылып аткандарды жазып алгыла, сөзсүз түрдө. Бул нерселерди эч жактан укпайсыздар, себеби 3 нерсеге касам ичип айтамын, жана өзгөчө силерге бир нерсе айтамын, аны эсиңерге бекем сактагыла дейт, 3 нерсени айтып атат. Биринчиси, эч кимдин байлыгы садака кылгандан азайбайт дейт. Мээңизге тутуп алалы. Садака, потому что шайтан алейхилан резко ойго салат да, ушул нерсени берейин деп атканда, мен көйнөгүмө алышым керек эмес беле, көйнөгүмө жетпей калат, ага жетпей калат, буга жетпей калат, тамакка жетпей калат деген сыяктуу бирдеңкелер кетет да, сразу ойго анан кийин берем деп атат, ошойдон унутуп да коюңуз. Анан байлыгыңар таптакыр азайбайт. Мисалы карагылачы, жанагы айтып атам, эгерде 100 000 сом зарплата алсаңыздарчы, ай сайын 10 000 сом бериш керек, 10% эгер жанагы эме менен ала турган болсок. Динде негизи андай крупный бизге Аллах Таалам кызыктырган, пайгамбарыбыз кызыктырды хадис менен. Крупный канча берсек, крупный ошончо чоң көлөккө болот деп атат, Бирок жанагы ученыйларды айтып атам да, американецтер атайын 10% деп чоң койгон экен да. Карасаңыздар, 10%-тин алган доходуңдан 10%. Эми караңыздарчы, 100 000 сом байлык алсаңыздар, ой, нафс менен күйүп кетейин дейт да. 10 000 сомду кантип садака берем? Ай сайын 10 000 сомду кантип берем? 10 000 сомду ай сайын кантип берем дейт да, сразу нафс менен ой ыйлабейгиси келет да. Ой, 10 000 сомду бергичи андан көрөк мен ага башка нерсе алып алганым жакшы, андан көрөк чогултканым жакшы деп нафсыбыз жөнүндө ыйлабейин дейт да. Көп бергиси келбейт, Чындап, кыздар, мына буну өзүңүздөрдөн эле кармасаңыздар болот. Мен өзүмөн деле кармайм да, берем деп анан нафс бергиси келбейт. Чындап эле, кыздар, андан көрөк буну кылып алайынчы, андан көрөк моуну бүтүрүп алайынчы, андан көрөк моуну бүтүргөндөн кийин анан берейинчи деп ушундай нафсыбыз бергиси келбейт да. Бирок карагыла, түшүнүшүбүз керек да, ошонун аркасында бизге кандай соопторду Аллах Таалам обещать этип атат, пайгамбарыбыз кандай соопторду берилет экенин айтып атат да. Анан бекем деп эсиңерге тутуп алгыла, мээңерге салып койгула дейт, Эч кимдин байлыгы садака бергенден азайбайт дейт. Биринчиси, экинчиси, кимге зулум кылынса, ал сабыр кылса, анын сабыр кылганынын себебинен Аллах Таала анын даражасын көтөрөт дейт. Үчүнчүсү, кимде ким элдерден сурана баштаса, кайырчылык кылса, Аллах ага кедейликтин дарбазасын ачат. Бул үчөөнөн кийин силерге айта турганым, ал эсиңерде болсун дейт. Азыр эми сонун немелер кетет, иншалла. Могу жерде сонун бир установка боюнча экен да, могу жер карасаңыздар, кимде ким элдерден сурана баштаса, бул боюнча мен атайын эфир кылып берем, бул өтө чоң эфир болот. Мына, кимде ким элдерден сурана баштаса, кайырчылык кылса, ушул жерде укканда, кыздар, азыр силерде баарыңарда мондай нерсе болду да.
жок, менде андай нерсе жок, менде андай сапат жок, мен эч кимден кайыр сурабай элем, мен эч кимден суранбай элем деп сразу кимди элестеттиңиздер? Кайыр садака сураса дегенде баягы көчөдөгү кайыр садака сурап турган адамдарды элестеттиңиздер да. А бирок азыр билбей элесиздер да, даже ушул нерсе бизде бар экен. Кыздар, бизде бар. Аллах ага, эгер карагыла, кимде ким элдерден сурана баштаса, Аллах ага кедейликтин дарбазасын ачат дейт. Бул өтө чоң тема бар, атайын установка. Буну кийинки эфирлерде мүмкүн иншалла өтүп берем. Бул жерде баягы мындай адамдарды айтып атат да, бул баарыбызда эле бар бул нерсечи. Арзандатып бере койсо, бирөөдөн үмүттөтүү, бирөөдөн үмүттөтүү. Биздин ички дүйнөбүздө бир үмүттөткөндү жакшы көрөт экен да, бирөөдөн үмүттөтүп, алып калсам, берип калса, арзандатып бере койсо, бекер кылып бере койсо жазыламын, бекер кылып бере койсо ала коёмун деген нерселердин баары ушул жерге кирет кыздар. Бул өтө чоң сабак. Бул жанагы көчөдөгү кайыр сурап турган адамга эле тийиштүү эмес экен, бул жер баарыбызга тийиштүү экен. Буну өтө чоң сабак, кийин айтып берем иншалла. Эми улантабыз, карагыла. Могул айта турганым эсиңерде болсун деп атат. Эми мындай деп атат, карагыла. Дүйнөдө 4 түрдүү адам болот дейт. Дүйнөдө 4 түрдүү адам болот дейт. Карасаңыздар, биринчиси, Аллах Таала бирөөгө илим да, байлык да берет. Ал илимдүү болгондуктан өз байлыгын туурасында Аллахтан коркот дейт. Өз байлыгы туурасында Аллахтан коркот, Алланын нааразычылыгына иштетпейт дейт ал адам. Тууганчылыкты бекем курат, Аллах үчүн ошол байлыкта амал кылат, анын акысын берет. Бул эң жогорку даражадагы адам дейт. Кыздар, мындай деп атат, карасаңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде даражасы эң бийик, именно кыямат күнү, именно тиги дүйнөдөн даражасы эң бийик, бул дүйнөдөн да эң мыкты адамды айтып атат. Карасаңыздар, ким? Пайгамбардын көп хадистеринде келген, үммөттөрдүн эң жакшысы, үммөт деген бул пайгамбарыбызды жолдогон адамдар, бул бизбиз, бул сиздерсиздер, пайгамбарыбызды жолдогон адамдарды үммөт дейт. Эми ошол үммөттүн эң мыктысы, адамдардын эң мыктысы, даража жагынан даражасы эң жогору болгону, бул башка адамдарга пайдалуу болгону. Билесиздерби? Кантип пайдалуу боло алабыз? Бул жерде конкретно сонун айтылып атат. Карасаңыздар, кыздар. Ал адам кайсы адам экен? Ошол даражасы бийик, даражасы жогорку адам ким бул? Ким? Бул ал адамдын байлыгы дагы бар дейт. Ал адам байлыгы дагы бар. Ал адамдын илими дагы бар деп атат. Ким экен? Мисалы, кедей адам болсо, илими болсо, ал мисалы байлыгы жок, ал байлыкты бербеши мүмкүн. Ал жагынан эч кандай жардам бере албашы мүмкүн. Илими бар, илимин бериши мүмкүн, мисалы. А бул жерде карасаңыздар, эки мыкты нерсени Аллах Таалам берген экен да. Ушул адамдын анан даражасы эң жогорку деп айтып атат. Аягында кыямат күнү деп айтат. Карагыла. Эң жогорку даражасы, үммөттөрдүн, адамдардын эң мыктысы, даражасынан жогору ким экен? Ошол адамдын илими да бар экен. Кандай илими? Бул жерде английский, орус тил, башка илим эмес, химия, физика эмес. Именно бул Аллах Тааланы таануу, дин илими айтылып атат бул жерде, кыздар. Ислам дининин илимин айтып атат. Биз именно ушул илим боюнча сөз болуп атат, Бул адамдын илими бар дейт. Ошол илими бар болгондуктан пайгамбарыбыздын хадисинде, аяттарда айтылганда, биз байлыгыбызды кандай кылып жумшашыбыз керек, мисалы, биз жашообузду кандай жашашыбыз керек, пайгамбарыбыз от и до көрсөтүп берген. Айтып атпаймынбы, бүт мыкты дүйнө жүзүндөгү мыкты деп таап, эми изилдеп чыккан техниканын баары уже исламда бар жогун бар. Көрдүңүздөрбү? Ошол эң мыкты адам, бул адамдын илими бар дейт. Динден илими бар. Башка илим эмес, именно динден илими бар. Аллах Тааланы тааныйт, Аллах Тааладан коркот. Ошол илими бар болгондуктан ошол байлыгын туурасында колдонот дейт. Мына хадисте туурасында колдонот. Аллахтан коркот дейт. Ошол мисалы коркот дегенден максат, ал тапкан байлыгын мисалы жаман жактарга кетирбейт, туура эмес жактарга сарптабайт. Ал пайдалуу жактарга, Аллах Тааланын ыраазылыгын табайын деген жолдорго сарптайт. Аллах Тааланын нааразылыгына эмес, ыраазылыгына иштетет. Потому что ал адамдын илими бар. Эми ошол үммөттүн эң мыктысы, эгер ошол адамдын илими болсо, анын байлыгы болсо, жана ошону туура пайдаланып Аллах жолуна бере турган болсо, ошол даража жагынан эң мыкты адам дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул биринчи түрдүү адам. Биринчи түрүн айтып атам, Эми бардыңыздар, жазып алыңыздар, эң мыкты, үммөттүн эң мыктысы ким экен? Бул илими дагы бар, байлыгы дагы бар, жана ошону туура Аллахтын ыраазылыгына жумшаган адам. Адамдардын эң даражасы жагынан жогорку адам айтып атат. Экинчи адам дейт, ага илим берген дейт Аллах Таала. Бирок байлык берген эмес дейт. Бир адам бар дейт, илими бар, бирок байлыгы жок, дүйнө малы жок дейт,
анын ниети туура дейт. Менде дагы баланчаныкындай байлык болсо, жанагы биринчи адамды айтып атат, баланчаныкындай байлык болсо, жакшы нерселерге, соопчулукка иштетмекмин деп эңсейт экен. Экинчи адам, карасаңыздар, ал эми экинчи адам бар экен, ал дин илими бар экен, Аллах Тааланы тааныйт, дин жагынан илими бар. Анан дин жагынан илими болгондуктан баягы биринчи адам эмне болуп атат? Дин жагынан дагы билет, илими бар, байлыгы дагы бар. Ошон үчүн ал байлыгын да Аллах жолуна коротуп атат да. Бул боюнча дагы бир хадис бар го. Эң ошол түнү күнү менен илим алып, илимге убактысын кетирген менен түнү күнү менен Аллах жолуна байлыгын сарптаган адам жөнүндө да хадис бар го, бул боюнча отдельный. Эми караңыздар, ушул экинчи адам дейт, илими бар бул адамдын, бирок байлыгы жок. Бирок эңсейт дейт, ошол жанагы илими бар, туура жолдо жүргөн адам, илими бар адамдай болуп, мен да байлыгым болгондо, мен да ошондой сарптамакмын, мен да ошондой зекет бермекмин, мен да ошондой садака бермекмин, мен да ошондой жакшы пайдалуу иштерди кылмакмын деп эңсейт экен. Ошол эңсеген себептүү карасаңыздар, бул жерде ниетке кетип атат. Биз ниетибизди эле ушундай жакшы ниет кылып койсок, карасаңыздар, баардыгыбыз эле бай эмеспиз да, ошондой туура жолдо жүргөн байларды, ошол туура сарптаган, илими бар байларды көрсөк, биз ушундай жакшы ниет кыла турган болсок, ошол ниетти бизге соовун берип коет экен. Көрдүңүздөр, ислам дининде ойго, ниетке канчалык деңгээлде көңүл бөлгөн. Биз даже жөнүндө отуруп, ошондой сооп кылгым келет, деп ниет кылып койгон үчүн Аллах Таалам ошол соопту да бизге жазып коет экен, кыздар. Көрдүңүздөр, ошол себептен сиздер илим алыңыздар, байлыгыңыздар жок болсо дагы, бере албасаңыздар дагы, хотя бы ошол берип аткан адамдардай, туура жолдо жүргөн адамдардай болуп, мен да ошентип бермекмин Аллах Таалам деп эңсеп койсоңуздар, ушундай сооп жазылат экен, машалла. Караңыздарчы, кандай эң мыктысы биринчи адам экен, анан экинчи даражадагы бул адам экен. Аллах Таала жакшы ниеттин, муну айтып өттүм, Аллах Таала жакшы ниетинин берекесинен ага да ошончо сооп берет деп, анан бул экөө соопто теңдешип калат дейт. Көрдүңүздөр, биз ушу ниетибизден эле ушундай чоң сооп ала берет экенбиз, жакшы ниет кылганда. Даже мына бул боюнча көп хадистер бар го. Тахажжуд намазына деле мисалы ниет кылып койсоңуздар, окуйм деп, ниет кылып койсоңуздар, эгер түнчүндө тура албай калсаңыздар деле, ошол сообун ала бересиздер, окуду деген соопту ала бересиздер, кыздар. Эми үчүнчү даражадагы адам бар дейт. Өзүңөрдү азыр салыштыргыла, кайсы даражадагы адамсыңар, Үчүнчү даражада адам бар дейт. Аллах Таала байлык берген дейт ага. Аллах Таала ага байлык берген, бирок илим берген эмес дейт. Ал байлыгын туура иштетпейт дейт. Албетте, Аллах Тааланы тааныбаса, динди түшүнбөсө, дин жагынан илими жок болсо, ал тапкан байлыгын өз билгениндей каалаган жака, туура эмес жака деле иштете бериши мүмкүн да, туурабы кыздар? Күнөөгө деле, күнөө эмеске деле, кыскасы нафсысы эмнени кааласа ошону кыла берет да, потому что анда илим жок, анда чектөө жок, анда туура могу жакка сарпташ керек, моундай кылыш керек деген нерсе жок. Ошол себептен туура эмес иштетиши мүмкүн ал. Туура эмес жерге, оюн зоокко, нафсисинин каалаганында иштетет дейт. Өз байлыгы жөнүндө Алладан коркпойт дейт, тууганчылыкка иштетпейт, туура нерсеге иштетпейт дейт ал адам. То есть үчүнчү даражадагы адам, бул мындай адамдар экен, алар илими жок адамдар, бирок алар бай. Ошол илими жок болгондуктан байлыгын каалагандай кылып эле, өзүнүн нафсы кандай кааласа ошондой иштете берет дейт. Үчүнчү даражадагы адам ошондой экен. Анан төртүнчү даражадагы бар экен. Эми буну айтып атат, карасаңыздар, бул киши кыямат күнү эң жаман даражадагы адам деп атат. Мына ал кишинин илими жок, Аллахты тааныбайт, дин илими жок, байлыгы бар, каалагандай иштете берет, нафсы каалагандай. Бул адам кыямат күнү даражасы өтө төмөн, өтө даражасы жаман даражадагы адам экен бул адам. Анан төртүнчү түр адам бар экен. Төртүнчү түр адам, булга Аллах Таала байлык да берген эмес экен, илимди да берген эмес экен, дин илимин да берген эмес экен. То есть бул адамдын байлыгы да жок экен, көрөсүздөр ушундай адамдарды, мындай наалып эле, дин жагынан деле илими жок, байлык жагынан деле жок, Төртүнчү түр ушундай адам бар экен, байлык да берилген эмес экен ага, илими деле жок экен. Эми ошол адам дейт, ал эңсейт дейт, эгерде менде байлык болсо, баланчага, жана үчүнчү адамга, үчүнчү кишидей болсом деп эңсейт экен да. Эгерде менин байлыгым болсо, баланчага окшоп иштетмекмин десе, ошол ниети үчүн ага күнөө болот, ал күнөөсү үчүнчү айтылган кишиге барабар болот дейт. Көрдүңүздөр, карагылачы, бул адам динден деле кабары жок, илими деле жок, байлыгы деле жок, бирок үйүндө эңсеп алып, ой бул бай мындай андай, мен деле ушундай байлыгым болгондо мен да ошентип жыргамакмын, мен да ошентип ойномокмун, мен да ошентип коротмокмун деген адамдын ошол жана үчүнчү эң даражасы кыямат күнү төмөн адамдын даражасындай кылып коет экен. Ошондой күнөө жазып коет экен. Ошол ниетине ошондой нерсени, күнөөнү жазып коет экен. Көрдүңүздөр, эми өзүңүздөр анализдеңиздер. Сиздер кайсы даражадагы адамсыздар, Бул жерде
караңыздарчы, хадис башталып атканда машалла өтө сонун айтылды, үммөттүн эң мыктысы айтылды. Эми бардыгыбыз ошол нерсеге умтулуу болуш керек экен. Үммөттүн эң жакшысына, умтулуу ушул нерсеге болуш керек экен. Аллах таала илим жагынан дагы, байлык жагынан дагы бергенге. Себеби үммөттүн эң жакшысы, эң пайдалуусу бул кыздар акчаңар колуңарда болуп туруп, потому что бул акча дагы бул Аллах таала берген бир макулук, бул дагы бир кызматкер. Буну дагы бизге Аллах таала ошол туура пайдалансын деп берген. Мисалы сиздер дин ичиңиздерде установкаңыздар бар да, акча жаман, акча жакшы деген сыяктуу бир установкаларыңар бар да. Ал акча жаман да эмес, жакшы да эмес, ал байкуш. Ал байкушту сиздер өзүңөр жакшы кыласыңар же жаман кыласыңар. Эми илими бар адам ошол Аллах таала берген кызматкерди, макулукту туура жолго иштетип, мына ушундай улуу даражаларга жетет экен. Көрдүңүздөрбү? Үммөттүн эң мыктысы, эң пайдалуусу мына ушул эң биринчи айтылган даражадагы адам экен кыздар. Бардыгыбыз иншалла Аллах Тааладан дуа кылып, ушулга умтулушубуз керек экен. Мына адамдардын эң мыктысы бул илими да, байлыгы дагы бар дейт. Жана ошону менен башкаларга пайдасы жеткени бул үммөттүн эң мыктысы. Көрдүңүздөрбү? Буюрса сиздерге иншалла установка деген сабактарды киргизем, ошондо аябай түшүнүктөргө келесиздер да. Көп түшүнүктөргө келесиздер иншалла. Мына ушундай кыздар, машалла, карагылачы, кандай сонун хадистер айтылды. Ушунун баардыгын эми өзүңүздөргө жазып, өзүңүздөрдү анализдеп, ушул жерде кандай садака жөнүндө сонун нерселер айтылды. Эми расписание пландарыңыздарга жазып туруп, баарын качан болот сонун нерселерди, машалла. Установкаларды оңдогон кеңешиңизди бериңизчи. Установка боюнча атайын сиздерге сабак даярдап чыгам кыздар. Ал установка бир эле сабак эмес да, ал 10, 15, 20 сабактан турат да. Анан алмаштыргандан кийин сиздер чындап эле установкаларыңарды алмаштыргандан кийин чындап эле түшүнүктөргө келесиздер да. Кандай туура эмес нерселерди кылып жүргөнүңөрдү түшүнөсүңөр. Биринчи деги адамга окшошомун дейт. Машалла. Гули, машалла, азамат. Ниетке жараша го. Машалла, мына ушундай ниет кыла бериңиздер. Аллах таалам ушул биринчисине жеткирет. Биринчи даражадагы адамга окшошомун деп ниет кылдым дейт. Машалла. Мына ушундай бекем ниет кылыңыздар. Аллахым ыраазы болсун. Аллахым сиздерден да ыраазы болсун кыздар. Ооба, эфирди сактайм иншалла. Кандай китептен башында айтып өткөм, Фазаиль садака деген китептен өтүп жатат. Эми Фазаиль садака китептен хадистерди, аяттарды Фазаиль садакадан алдым. Ал жерде анан өзүңүздөр да окусаңыздар, мен сиздерге мындай териптер эле бир аз алдым да. Фазаиль садака деген мындай калың китеп да кыздар. Анан бунун ичинде жалаң ушул садаканын окуялары, бүт хадистер, сонун нерселер кирген. Мен сиздерге 5-6 эле хадисти алып окуп берип атам да азыр. Бул жерде эмне деген хадистер бар, эмне деген аяттар бар ушул садака боюнчачы кыздар. Ошого бул китепти алып окуңуздар, өтө сонун. Икаяларда келген. Ар бир, мисалы сиздерге азыр айтып атпаймынбы, ар бир хадис ошолорго атайын окуялар келген. Мисалы, оору деп айттым, оорулар жабылат. Анан ошого 5-6 кандай оорулардан кутулган, ким, кайсы доордо, кайсы заманда, сахабалар, олиялар аркы, ошолордун баары бүт описаниясы бул жерде берген. Анын баарын айтып берсек, анда быйыл бүтпөйбүз. Сабак быйыл бүтпөй калат. Ошол себептен сиздерге аз-аздан алдым. Ошончо болсо да бир топ отурдук, Биздин кыздарды окутуп берсеңер болобу, бар болсо. Кыздар, бизде сабак онлайн да, азыр онлайн. Ооба, кыргызча жазылган кыздар, кыргызча жазылган. Бул кыргызча китеп, бул баардык жерде эле сатылат. Алып окуңуздар. Эмесе эфирди бүтүрөйүн. Аллахым баардыгыңыздардан ыраазы болгон болсун. Сөзсүз түрдө ушул садака деп, жанагы Рамазанга, мына Рамазан келе атпайбы, аз күндөн кийин башталат. Бокстарды даярдагыла, коробкаларды, ичинде подаркаларды салып, мындай зикир чала тургандар, мына Аллах Тааламан хадия болуп келди, машалла. Кыздардыкын, сиздердикин баягы отчет кылып аттыңыздар го. Отчет кылып атканда кыздардын ушундай зикир эмесин көрүп алып, аябай кызыгып, менде да ушундай болсо деп кызыгып койгом. Мына Аллах Таалам ушуну берип койду. Ушундай зикир кыла турган тесмелерди алып, туугандарыңарга, ата энеңерге, тааныштарыңарга подарок этсеңер, иншалла бунун дагы садакасы сиздерге соолу жете берет. Канча ушуну зикир чалган сайын ушун соолу жете берет, Ошол коробканын ичине замзам суусун, азыр сонун кылып эми жазып атышпайбы? Даяры да бар, өзүңөр да жазсаңар болот. Азыр бүт жерде бар жогу бар. Эме жай намаз салып ичине чакан кылып өзүңөрдүн акчаңарга ылайыктап алып жазып алып туруп ушуну хадия кылгыла. Рамазанда хадия кылсаңар, иншалла Рамазанда сооптор эселенет. Анан ошол кыямат күнгө чейин ошол эселенип сиздерге жүрө берет.